Асанбек Кулманбетов. Таштанды кыз. Повест. 4-бөлүм. Чөнтөгүндө ширеңке да жок эле. Сарайдын ар кайсы жериндеги карайган нерселерди сыйпалап кирди. Жок, жерди карайт. Улам караңгылап көзгө эч нерсе көрүнбөй баратты. Аку, алдыңа кетейин. Бар болсоң үн чыгарып койчу. Аку, деп анда санда үн чыгарып коет Керим. Аңгыча сырт жактан кыйч-куйч эткен бир нерселердин үнү чыгып, киши келгени туюлду. Сарайдан атып чыгып, маңдайынан велосипедчен Асылбек менен Эркинди кабылтты. Алар да чочуп кетишкен. Үчөө тең үнсөзсүз тилин жутуп алгандай боло түшүштү. Көз байланып бараткан иңирде Керим балдар Керимди тааныбай атышты. Аңгыча Керим үн катты. Ай, силер кимсиңер? Эмне кылып жүрөсүңөр? А сиз кимсиз? Сиз эмне кылып жүрөсүз? Деп сурабайды Асылбек. Эркин Керимдин үнүнөн эле тааный калган. Дене бою муздай түшкөн. Муштумун түйө басып жыгылчудай абалда кыжыры келип чыкты. Бирок анын ал абалын Беркекөө байкаган жок. Кайра суроо берген баланын үнүн байкаган Керим: "Мен Керим байкеңермен. Жок издеп жүрдүм эле", деди. "Жок издеппи? Кылаарын кылып коюп, эми издеп жүрөсүзбү? Кана дейм", деп бакырып жиберди Эркин. Асылбек аны кармай калды. Бирок Керим да бакырса же муш көтөрсө Эркинге болушканга даяр болчу. Жок, Керим бир саамга унчукпай калды. Эркинди тааный калды. Мындай болоорун күтпөгөн неме ден дароо боло түштү. Башы ылдый муздак суу куюп жибергенсиде. Дене бою майда калтырак басып чыкты. Өзүн өзү кармай албай кеткенсиде. Үнү каргылданып, жаагы ылдый куюлган жашын жута калчылдай минтти. "Алдыңа кетейин, Эркинтай. Мен кубаш кара жерге кирейин. Карыганда ит болбодумбу, ит? Мен акмакты кечирип кой, алдыңа кетейин. Ушинтип жаманатты болгуча менин өлгөнүм артык эмес беле? Эми мен жер баса албай калбадымбы? Айланып кетейин, Эркинтай. Ушу сага ак жолтоюма кымындай кара санасам Кудай урсун. Мен сенин алдыңда өлбөдүмбү? Өлдүм. Мен жексур болдум. Кантип гана элдин жүзүн карап, силердин маңдайыңарда жүрө алам, я?" Калчылдаган Керим өзүн жоготуп койду. Солкулдап ыйлай жерге тизелеп калды. Анын антып атканы башкача туюлуп кеттиби? Эркин дагы бакырып ийди. "Эмне деп атасыз? Эмне болду Акуга? Бирдеме болдубу? Кана Аку? Аку кайда турат, айтыңыз?" деп кыйкырды Асылбек дагы. Аларды укпай солкулдаган Керимдин эки ининен силкелдетип жиберди Асылбек. "Кана деп атам, кана ак жолтой?" Керим эми гана эсине келе түшкөндөй болду. Өйдө боло берди. Тигилердин чочулап атканын сезе калды. "Кагылайындармы-ай, ошо ак жолтоюмду таппай ушул жактан издеп жүргөм. Анан кайда экен?" "Жок, таппай койдум. Алдыңа кетейиндер. Мен кубашты тирүүлөй өлтүрбөй таба көргүлө аны. Издешкиле ак жолтоюмду. Эркинтай, экинчи силерге өйдө карагыча өлүп алганым артык. Ошентпейсизби анан озондобой?" деген Асылбек сарайга чуркап кирди. Анын артынан Эркин. Алардын артынан калчылдап басып Керим кирди. Үчөө үч жерде издеп жүрүштү. Асылбектин гана колунда ширеңке бар болчу. Аку, барсыңбы? Алдыңа кетейин, Аку. Бар болсоң жашынбай чыкчы", дешип үчөө улам чакырып коюшат. Көпкө издешти. Эч дарек жок. Сарайдын ичин булуң бурчуна чейин тинтип чыгышты. Сарайдын артын тегеретесин карашты. Эч жерден табышкан жок. Жедеп айлалары кеткенде гана велосипедтерине келишти балдар. Керим да алардын жанына келип бир топко үнсүз туруп калышты. Бир чети бул жерде жок болгондон кийин аман эсен бир жерде жүрөт деген ойдо болуп турушту. Бир чети эми кайдан издерин билбей айлалары кетип калгандай болушту. Дагы эле Асылбек минтип жиберди. "Ушинтип тура беребизби? Жүргүлө үйгө баралы. Балким үйгө келип калгандыр. Болбосо көрөбүз да." Керим карбаластай басып аттанып балдардын алдына түшүп тас кактатып жөнөдү. Караңгыда бир аттык жолдо эптеп Керимдин артынан велосипедтери менен Асылбек Эркин экөө жөнөдү. Учурулган сөздөр бирөөнөн бирөөнө айтылып, кулактары Керимдикин көздөй бурулуп калган. Айрым кошуна колоңдор, туугандар Керимдикине келип, жол карай беришип көздөрү тешилгендей болушкан. Аңгыча караңгы кирип, кээси Таштанбек Гүлайлар болуп караңгыга карабай турушкан Керимдин үйүнүн эшигинин алдында. Караан көрүнсө жабылып карап калышат.
Акжолтой өзү келаткандай сезип ишет. Болбосо Керим атына өңөрүп келаткандай болот. Же эркин ээрчитип келаткандай сезилет. Кирип чыгып, кейип шыпшынып аткан Салыйды алаксытышат. Аңгыча жогору жактан атчандын караны көрүндү. Артында велосипедчендер да бар болчу. Тургандар удурга түштү. Мындайда кишинин оюна жакшылык келеби? Абысындар Салыйдын жанында айланчыктап турушту. Бирдеме болсо колдорун кармай калганга даярданышканы болчу. Антип үйүнүн эшигинин алдында турган караандарды көрүп, Керимдин дени өлө түшкөнсүдө. Кудай урган экен, каралдымдан айрылдымбы кокуй. Мындан көрө мен эле өлүп калбай эмне болдум я? Ай кубаш жаным, кагылайыным ай, деп коуранганын өзү сезбей калды. Ошого удай эле көзүнөн жаш кетип, солуктап ыйлап өзүн токтото албай калды. Үйгө жетип жетпей аттан ооп түштү. Анын анткен абалын солуктап ыйлаганын уккан элдин үрөйү учуп кетти. О Кудай, бечара кызды алып кеткенби? Деген бир аялдын үнү чыгып калды. Ал үн Салыйдын кулагына шактай түштү. Бетин бир чапчый чаңыргап бойдон кулап түштү. Жанындагылар колтуктап, колдорун кармап, тырышкан Салый менен алектенип калды. Жок, кантип эле, Акум өлбөйт деген ой мээсин аралап кеткен Таштанбек аттап-буттап Керимге жетти. Ал кадам шилтей албай тосулган кашаага жөлөнүп алып солуктап аткан. Керим байке, эмне болду? Кана кызың? Кантип ушул күнгө туш болдук я? Кана дейм Аку? Деген боюнча Керимди силкилдетип алды. Таштанбектин сурап атканын боор тартып кошо ыйлашып аткандай сезген Керим. О Кудай, мен кубашты алажат. Жер үстүндө кантип жүрөм эми? Ай Кудай ай, деп ого бетер буркурап ийди. Муун жүнү бошоп, көзү жашка толгон Таштанбек арыта, элге жетип жетпей туруп калган велосипедчен Эркин менен Асылбекти көрө калды. Аларды көздөй басып, каргылданган үнү менен кыйкырып ийди. Эркин, эмне болду? Кана Акжолтой? Чуру-чууну угуп, Эркиндин башы ылдый муздак суу куюлгандай боло түшкөн. Асылбек, бул эмнеси я? Деген бойдон токтой калды. Эркин, өзүңдү карман, деди Асылбек да анын жанына токтоп, Эркинди колтуктай калган. Азыр өздөрүн көздөй келаткан атасын көрүп эреркеп кетти. Токтоно албай буркурап ийди. Бирок Таштанбектин кайра-кайра кана Акжолтой дегени эсине келтире түшкөнсүдү. Бирок дагы эле суроого түшүнө албай калды. Таштанбек алардын жанына басып келип, Эркинди ийнинен ала өзүн каратып дагы сурады. Эркин дейм, Акжолтой кайда экен, айтпайсыңбы? Асылбек түшүнө калды окшойт, минтип. Байке, Аку келе элекпи? Таба элексиңерби? Таба элексиңерби деген эмнеси? Таппасаңар силер эмнеге ыйлап атасыңар? Тиги Керим эмне үчүн бышактап жанын жеп атат? Силерди таап келген экен деп, ошон үчүн силерди ыйлап аткан экен деп атпайбызбы? Биз тапкан жокпуз. Үйгө келип калгандыр деп келатканбыз. Эмне, ошондойбу? Чын эле силер таппай келаткансыңарбы? Ооба, Таштанбек байке, деген Асылбектин сөзү бүтө электе эле Таштанбек шашып-бушуп, аттап-буттап элге жетти. Ой, эмне ыйлап атасыңар? Акжолтойдун кабарын билбей эле ыйлай бересиңерби? Салый эже, өзүңүздү колго алыңыз. Эч нерсе боло электе эле ыйлап киресиңер да. Аку табылат, көрөсүз го, деп жаркылдап жиберди. Ошондо да эл ишене албай атышты. Аңгыча ызычуу токтоп, бөөдөдөн бөөдө ыйгылып ийген Керимди жек көрүп атышты. Ага угузбаса да жер жеберине жетишип, өгөйлүгүн көрсөткөнүнө жиндери келип кыжырданып атышты. Баары тынчтангандан кийин Таштанбек жапа-тырмак Акжолтойду издейли деп чыкты. Эркек аттынын баары айылдын тегеретесин, сайдагы чоң суунун жээктерин, токойду тинтип чыгышмай болду. Атчаны атчандай, жөөсү жөө жөнөгөндө эле Эркин Асылбекке минтти. Аске, жүр токойго кеттик. Велосипедтерди таштайлы. Биздин көчөнүн балдары дайыма барып жүрчү Бүкүр чал деген көлмөгө барып көрөлү. Балким ошо жактан. Мейли, кеттик. Экөө дикилдей басып жүрүп отуруп токойго бат эле жетти. Токойду каралап жөнөгөндө эле кулактарына чоң суунун шары угулду. Эки жакка кулак түрө аярлай басып жөнөштү. Кечкесин күрпүлдөп, ылайланып өзгөчө кирип калчу. Күндүзү айланып жай акчу көлмөчө кутуруп калган сыяктуу эле. Күрпүлдөп аккан суунун шары токойду жаңыртып, ого бетер сүрдүү болуп турган. Асылбек менен Эркин аярлай басып отурушуп, суунун чегине жетишти. Бир жерден көрүнө калчудай, ар кайсы жерди тешет.
Аңгыча сууга түшкөн балдар кыздар чечинип, ич кийимдерин сыгып кургатчу чоңдарак Эркиндин эсине түшө калды. Бутактар бети башын тытканына карабай шуулдап жөнөдү. Кандайдыр бир сезими ак жолтой ошол жактан табасың дегендей жетелеп жөнөгөнсүдү. Даракка жакындай бергенде эле түбүндө жөлөнүп отурган караан көзүнө чалдыкты. Акусуңбу? Мен Эркинмин, деди. Жетип жетелекте эле жашка муунган үнү менен. Эркин байке, деген Аку тура калып солуктаган бойдон Эркиндин мойнуна асылды. Ошондон кийин Керим элден очолонуп калды. Өзүнчө эле кабагын ачпай түнт. Тамак ичишсе да унчукпай, сүйлөшпөй отуруп ичишет. Ак жолтой да таптакыр сыртка чыкпай калды. Эркин менен да жолугушпайт. Бир күнү Керим көрүнбөй калды. Кайда кеткенин да эч ким билбейт. Бир жумадан кийин келди. Ал келгенден кийин эле Салый күйпөлөктөп конок тосконго камынып калды. Таштанбек конторго кетип, Гүлай кызы экөө үй жайын жыйнап жүргөн. Эркин акыркы экзаменин бергени мектепке кеткен. Аңгыча көптөн бери кире элек Салый кирди. Гүлай менен ооз учунан учурашты. Келиңиз, төргөтүңүз, деген Гүлайга минтти. Гүлай, айланайын. Макул болсоң жүрүүгө. Мага кол кабыш кылып, боорсок жасашып, кечкиге тасмал даярдашып койчу. Кошуна колоңдорго тамак берип, элден бата алып коелу дедик эле. Эмнеге? Жөн жай элеби? Деп сураганы оозун эптеп баратып унчукпай калды Гүлай. Азыр барып калам, деди. Салый атайын күтүп турду да Гүлайды ээрчитип кетти. Чоң залда кошуна колоңдор чай чемек ичишип, кобур соор болуп отурушту. Кечинде эл келе баштаганда эле Эркин да келген. Чай сунумуш болуп атып, бир убакта кичине бөлмөгө кире калган Ак жолтойдун артынан кирип барды. Ак жолтой да ошону күткөн. Чала була бой салыша өбүшүп алды да обочолоно беришти. Акыркы экзаменди берип келдим, деди Эркин жылмая. Буюрса жакшы. Августтун 1-inde аттестат колго тиет экен. Шаарды көздөй жөнөйм го. Куттуктайм, деп Ак жолтой да жылмайды. Бирок анын жылмайган ууртунда жасалмалуулук бар болчу. Жүзүндө күлкү эмес, ыйдын, муңдун белгиси орноп турган. Көзүндө сүйүнүч эмес, кайгынын ые чөгүп, жаш тегеренип чыккан. Аны баамдай салган Эркин: Аку, сен дагы 8-классты бүттү деген күбөлүк алдыра калбайсыңбы? Шаарга чогуу кетели. Атам жардам берет. Сен дагы бир техникумга тапшырасың. Экөөбүз тең шаарда болобуз. Кандай дейсиң? Деди. Аку ыйлап ийчүдөй болуп араң турса да, жертиктей ийинин кошурду. Анын эмнеси бар экен? Керим ата баягы күнү жоголуп кеткенде экөөбүзгө тоскоол болбойм деп убада берген. Сага бат эле күбөлүк алып берсе, чогуу кете беребиз. Сен техникумдун жатаканасында жашайсың, мен университеттин жатаканасында турам. Кийин экөөбүз бат-бат келип турабыз. Аку, сен эле макулдачы, деген Эркин Ак жолтойдун ийиндеринен кармай көздөрүнө тигилди. Ошондо гана Ак жолтой жашка толгон көздөрү менен Эркинди бир карап алып: Биз эртең көчүп кеткен атабыз, деп ыйлап ийди. Эркин ден дароо боло түштү. Бир саамга Ак жолтойду тиктеп калды. Укканына ишенбегендей кайра сурады. Эмне дейсиң? Койчу. Чын эле, Эркин байке, биз эртең көчүп кетебиз. Эч кимге айтпа дешкен. Мен сизге айтып салбадымбы? Чыдай албадым. Аку, ишенбей атам. Кантип эле? Эмне үчүн? Кайда көчүп кетесиңер? Жакшылап айтсаң, Аку. Ошо Эркин байке, атам келди да көчүп кетебиз деди. Билбейм эмне экенин. Мен апаман сурасам, ал да билбейт экен. Мен да түшүнбөйм, Эркин байке. Сиз сурап көрбөйсүзбү? Керим атаданбы? Сурайм, сурап көрөм. Бирок ишенбей атам. Силердин көчүшүңөргө балким мен экөөбүз күнөөлүү болуп жүрбөйлү? Эркин байке, атам да жаман көрүп калбасын мени. Эмнеге? Эч кимге айтпа деген деп атпаймынбы? Акырын сурайм да. Көчсөңөр, дээ кайда көчөт экенсиңер? Чүй жакка, деди. Кайсы жер экенин сурабапмын. Ак жолтой ыйлап Эркиндин көкүрөгүнө башын жөлөй калды. Аку, чүйгө барсаңар андан бетер жакшы болот. Мен шаардан окуйм. Балким жанагы мен айткандай сен да шаарга барасың. Баары бир бирге болобуз. Ушул маалда коридордон бирөөнүн басканы угулуп, экөө эки жакка бөлүнө калды. Эшик ачылып, Салый кирип келди. Акунун көзүнүн жашын аарчып атканын көрдү. Эркинди бир карап, Ак жолтойду бир карап, жазем дебей байкады. Айтпа деген Ак жолтойдун айтканын түшүндү. Ай Кудай, ушундайда куураткан күнгө туш кыласыңбы? Мени төрөттөн кур калтырганың аз келгенсип,
таап алган кызыбыздын тагдырын эмне кылып атасың, я? Биз да акмакпыз, ушу ташталган жерден алып келе калган. Ачык эле айтсак эмне? Деп ойлоп алып, оюн бирөө угуп алгандай селт эте түштү. Эчаккы учурду эстеп алды. Кепкенедей көзү ачыла эле кызды ороосу менен бооруна бекем кысып алып көтөрүп кирген Керимди учуп күйүшүп шашкалакташканын, капыстан ороосун ачып атып таап алган катты эстеди. Ушул үйдө жүк жыйылып турган сандыкты карап алды. Катты ошондо эле сандыкка салып таштаган. Көзүн бекем жума калды. Ачышып чыккан жүрөгүн ушалай үшкүрүнүп жиберди. Дене бою калчылдап чыкты. Ээрди титиреп араң үн катты. Айланайындарым, эркин ак жолтой дегенге араң жарап, чыбырчыктап чыккан чекесиндеги терди арчай ак жолтой жатчу кроваттын кырына отура калды. Жүрөк тушун мыкчай ушалап жиберди. Үрөйлөрү учкан Эркин менен ак жолтой Салыйды чочуп тиктеп калышты. Демигип эриндери титирей минтти. Балдарым менин. Эркин менен ак жолтой үрпөйө түштү. Апаке, эмне болду? Деген ак жолтой учуп жетип, Салыйдын мойнунан кучактай калды. Коркуп кеткен Эркин да Салыйдын башын жөлөй, апа, эмне болду? Өзүңүздү кармаңызчы, деп жиберди. Эркин байке, атамды чакырыңызчы, деби ак жолтой. Эркин чуркап барып, эл менен кобурашып отурган Керимдин жанына келип, сизди чакырып атат, деди шыбырай. Эч нерсе оюнда жок. Керим коридорго чыкканда Эркин, Салый апам ооруп атат окшойт, караңызчы, деди. Карбаластай түшкөн Керим ак жолтойдун бөлмөсүнө кирип барды. Салый, эмне болду? Деди чочулай. Алка-шалка кара терге түшүп, өңү куп-ку болуп кеткен Салыйды көрө калып. Эч нерсе болгон жок дегендей баш чайкаган Салый эки ийни менен дем ала, дагы эле жүрөк тушунун мыжыгылап атты. Бир чети Керимдин кирип келгенине да өкүнө түштү. Болбосо сөзсүз айтмак. Балдарым менин деп баштаганда көкүрөгү кысыла түшүп, көзү тунарып кеткенине өкүндү. Ак жолтой, Эркин экөөңөр бир туугансыңар, каты сандыкта, ал мындай болгон, деп айтып кирмек. Керим Салыйдын башына калыңдап жаздай коюп, кел, мындай чалкалап жата тур, эмне болуп кетти, деди. Билбейм, жүрөгүм сайгылашып эле, демим кыстыга түштү. Эмне болгонуна өзүм да түшүнбөй калдым, деди Салый, бөлүп оор дем ала сүйлөп. Биртке жанында болуп, Салый өзүнө келип калган кезде гана Керим Салыйды колтуктап тургузуп сыртка жетеледи. А үйдөгү кошуналарга чайды Гүлай куюп берип атты. Керим менен Салыйдын көпкө жок болуп кеткенине эч ким түшүнгөн жок. Үй ээлери болсо сыртта тамак аш даярдап жүрөт да дегендей ойдо болушту. Булоолонгон эт салынган табакты Эркин көтөрүшүп кирди. Сыр билгизбей оокат кылып жардам берип жүргөн менен ичинде эзилип атты. Салый тигинтип калбаганда сөзсүз сурамак. Керимдин оозу батынып сурай албай койду. Бирок баары бир адресин биле албай калса да, көчүрүшүп жеткиришейин да, адресин билип алайын деп атты. Көчүрүшкөнгө Таштанбек атасы макул болоруна көзү жетип турду. Отургандардын эч кимиси ашыкча сөз сүйлөбөй, ар кими ар кандай ойдо боло эт жеп атышты. Көбүнүн ою кызы жоголуп кетип, аман эсен табышканга түлөө кылып, элден бата алайын деп атса керек дегенге токтолгон. Беш бармак желип дасторконго бата кыларда гана Керим ордунан туруп, отургандарга минтип айтты. Айланайын туугандар, кошуналар, бүгүнкү чогултуп тамак берип, силерден бата алайын деген себебим мындай. Эми көбүң тууганымсыңар, көбүң кошунасыңар. Улгайган чакта топурагы алтын, өз эл өз жеримди алтындай болгон силерди таштап, башка жакка көчүп кеткен атам. Ошон үчүн силерден бата алайын дедим, деген Керимдин үнү каргылданып, жашка жуулуп чыкты. Аңырайып таң калып тиктеп калышты отургандар. Муну күтүшпөгөн да, айрыкча Таштанбек ордунан ыргып турчудай обдула калды. Коюңузчу, Керим байке, деп алды. Агайын туугандар, сөзүмдү бөлбөй угуп турсаңар, биздин көчүп кетип атканыбыз бул жактан оокатыбыз өтпөй калгандан эмес, шарт ушундай болуп калды. Силер сурабагыла, мен айтпайын. Чүй жакка кетип атам. Там тарагымды, мал жандыгымды инимдей болуп, эшиктей киришип-чыгышып жүргөн Таштанбекке убактылуу табыштайм. Кана, мин, деп алакан жая калды Керим. Эч ким суроо бергенге батына албады. Ар ким жакшы батасын айтып, мин кылышты. Бардыгы тең эле айраң таң калып атышты. Керим өзү, силер сурабагыла, мен айтпайын. Чүй жака кетип атам,
дегени эч кимди кайрып суроо узаттырбады. Кол жуулган соң бардыгы аста коштошуп чыгып кетишти. Үйдө Салый менен Ак Жолтойго жардам берип идиш аяк жуушкан Гүлай кызы Таштанбек эркин калышты. Ар кимиси өз ою менен алек болуп үнсүз эле. О Кудай, кызымды колман учуруп жиберемби? Керимдер атайын эле бизден алысташ үчүн көчүп атышат да. Демек, Ак Жолтой менин кызым экенин булар деле билет. Болбосо эмне үчүн? Эмне үчүн Эркин экөөнүн ынтымагын ыра көрбөй атат? Эркин экөөнүн ынтымагы күчөп кетсе, бөлүш кыйын болот эмеспи? Ошон үчүн бизден таптакыр алыстап кеткиси келип атышкан экен. Кудай уруп булардын барган жерин Эркин билип алып бара берсечи, эки бир тууган баш кошкон болчу беле? Жок, Кокой, андай болбош керек. Эркин да, ал түгүл мен да булардын дарек дайынын билбей эле койгонум оң деген ойлорго берилген Таштанбек да үнсүз көз кыйыгы менен Керимди карап коет. Аңгыча жымжырттыкты Эркин бузду. Ал атайын эле Керимден минтип сурады. Керим ата, чүйдүн кайсы жерине барасыңар? Ушундай суроону баары бир беришерин күткөн Керим. Ой, биргилеген колхоз экен. Ошол колхоздун четинде бир уй ферма бар экен. Ошого кирмей болдум. Ивановка беле иши кылса деген бойдон сөз улабай туруп калды. Керимдин так айтпасын билген Эркин Таштанбекке: Ата, Керим аталарды көчүрүшүп келейинби? Экзамендерим деле бүтүп калбадыбы? Таштанбек мейли дечүдөй ишенип турган. Керим да Таштанбекти ормое тиктеп калды. Макул деп Эркинди кошо жабыштырчудай. Антса эле силкинип каршы болмокко даярдана калгансыды. Жок, ойлуу отурган Таштанбек бурк этип койду. Жок, эмне бар сага? Сен биротоло аттестатыңды аласың. Ошондон кийин жиберем. Ата, барып келейинчи? Эркин Таштанбектин бир гана айтчу сырын билет. Бирок ошентсе да жабышып көргүсү келди. Атасын мойнунан кучактай шыбырады. Жиберип коюңузчу. Керим аталарды көчүрүшүп коюп бат эле кайра келем. Аны байкаган Керим да минтти. Эркин балам, көчүрүшкөндө машинага батпайсың. Бияктан эле жүктөшүп койсоң болот. Шаарга жакын эле экен, кийин көрүп алып барсаң болот. Бүтүм ушул болгонсуду. Аңгыча Гүлай бошоп Таштанбектерге минтти. Кетелиби? Идиштер бүт жуулуп бүттү. Таштанбек ордунан туруп, дене боюн түзөй оор үшкүрө минтти. Керим байке, эми машина качан келет? Эртең менен. Иши кылып келгенин билериңер менен келе калып жүктөшсөңөр, азыр жакшы жаткыла. Кылчак карап, бирок бир оозда сөз айта албай, көкүрөгү муңга толо Эркин Ак Жолтой менен көз аркылуу гана коштошуп, ата-энесинин артынан чыгып жөнөдү. Ушул саам бардыгынын жүрөгү канап, тилинип атканса да, көздөрүн жаш тегеренген Эркин менен Ак Жолтойдун иштеринде баары бир табышабыз. Биз дайынсыз кетпейбиз. Кантип эле биз айрылышып калалы? Кантип эле түшүнбөгөн ата-энелерибизге жетсин убалыбыз. Бирок биз бирге болобуз деген сезимдер уялап турду. Ай Кудайым ай, эмнеге ушул балдарды Кудай ушинтип жакын кылып койду? Булар бир боорлор эмеспи? Ошон үчүн экөөнүн жүрөгү биринен бири алыстабай, бири-бирисиз жашай албачудай сезип, бири-бирин сүйүү сезимине ороп алды да. Биз акмакпыз ушул сезимге калтырган боюнча кетип бараткан. Болбосо жана өзүмдү өзүм кармаган бойдон айтып салсам эмне болмок? Балким ушул жерде таптакыр асман астын үстүн болгондой аламат аралаша түшкөндөй абалда калмакпыз. Жок, мейли эми. Ушул бойдон бардыгы табышмак бойдон калсын. Жаштар эмне убакытка жараша өзгөрүлүп, өз жолдорун табат эмеспи? Анын үстүнө көрүнгөндүн күбүң шың сөздөрүнө кабылбай, кызым да ушактан алыс жашасын. Анын ыйын, муңун көрбөй, биз да тынч бололу. Ушул Ак Жолтойбуздун жакшылыгын көрсөк болду. Өмүрү узун болуп, өзүнө шайкеш келген жолдош тапса, уул кыз төрөп дегендей, бизге андан башка кандай жашоо керек? Ырас, Кудай бизге ушул турмушту ыроолоп коюптур. Башка кандай кыла алмакпыз? Башка түшкөндү көрбөскө аргабыз барбы? Деп сыздап турду Салыйдын жүрөгү. Буларды уруш менен, аңдышмай менен тие албайт экенмин. Анан эмне? Эркин менен Ак Жолтойдун бир тууган экенин жарыяламак белем. Жөн кой, баары белгисиз бойдон калсын. Улгайган кезде жок дегенде эрмек болуп берсин деген кызымды чайналтпай кетип калалычы. Ал жакка барганда Кудай берсе кызыма жигиттер четтен чыкпайбы? Кудайга шүгүр. Акум акылдуу кыз. Мени даңктаган эле болбосо жер каратпайт.
курган бала тиги Эркинди карабайсыңбы? Кошо барам деп алган тура. Биз барган жерди билип алып, ого бетер чыкпай калгысы бар. Жок, андай болбойт. Бирок аттың десең, топурагы алтын туулуп өскөн жеримди, туугандарымды, эл журтумду таштап кетип атканым гана армандуу болуп турат. Бирок кийин акум турмушка чыгып өзүнчө бала бакыралуу болгон кезде өлбөсө кайра келебиз да, деп Керимдин да сөөгү кайышып турду. Кызын кызганган ушундай да кишилер болот экен, ошол үчүн эле көчүп кетип атышат. Кетсе кете беришсин. Уулума кыз табылбай калыптырбы? Эркинимдин гана ак эткенден так этип жүрүп жетпей калганы болуп турат. Эми өздөрү билет да, деген ойдо Гүлай гана кабагым кашым дебей кылчактаган Эркинди ак жолтойдон бир жаштай улуу кызын ээрчите үйүн көздөй бастайм. Алардын артынан баскан Таштанбектин буту чалыштагансып, дагы алыстай түшсө бир капшыты оюлуп калчудай, болгондо да кандан бүткөн кызынан айрылып калчудай сезип, басар басмаксан болуп баратты. Аз жерден кайра кайрылып, Керимдин үйүнө кирип барып, "Кагылайын кызым, эми жаңы билип көрүп, жүрөгүм жакынсып, кантип боорума кысары айла таппай турганда биротоло алыстамай болдуң. Каралдым, кош бол", деп ак жолтойду бооруна кысып бекем кучактап, кызынын чачынан жыттап алгысы келди. Улам токтой калып, кайра жөнөчүдөй болуп баратты. Аңгыча апасы менен катар бараткан кызы кайрыла калып, "Ата, баспайсызбы?" деп Таштанбекти колтуктай басты. Анын да ичи ачышып баратса керек. "Кетпей эле койсо болмок ата. Ак жолтойдун кетип калаарын эстесем ыйлагым келип атат", деди. Өз арбайы менен араң келаткан Таштанбек эмне демек ойлуу баса берди. Биртке бара түштү да тык токтой калып кызына минтти. "Ак жолтой экөөң бир тууган эмессиңерби? Жок дегенде экөөңдү айтып коеюнчу." "Эмнени ата?" деди кызы таңыркай. Эми экөөң бир туугандардай болуп калбадыңарбы? Жок дегенде ошону айтып коеюнчу. Ак жолтой сага кат жазып турсун", деди Таштанбек мукактана. Кызы, "Ата, эртең менен жүгүн жүктөшүп атканда деле айтыңызчы. Бирок антпесеңиз деле Эркин байкемди сурап кат жазат, көрөсүз го", деди. Ооба десең, кийин ошондой кат келсе, мага биринчи көрсөткүлө, макулбу?" деп кыйыла сүйлөгөн Таштанбек ойго чөгө араң басып баратты. Кармап да токтото алгыс убакыт зыпылдап кетет тура чиркиндики. Мектепти аяктаган Уланды университетке өткөрдү Закирлер. Закир тээ ай толкунду багып алганда агасынан сурап алып атып, "Уланды өзүм октам, биздикинде жүрүп жеңесине жардам берсин. Өз балабыздай асырайбыз, чекесине чаң жугузбайбыз" дегендей. Кийин өзү эркине коебуз. Эмне кылса койсо өзү билет да. Эң башкысы келечегине пайда болсун үчүн окуп билим алып алсын, деген. Агасы да макул болгон. Анан Закирге, "Болуптур, Уланды алып кет. Бирок көзүнө карап эрке өстүрбө. 4-классты жалаң бешке бүттү. Буйруса жакшы окуйт, өзү да зээндүү. Анан кылтың-мылтыңы жок тарбияланып келаткан бала шаардан өзгөрүлүп кетпесин. Колуңа тапшырдым", деген. Ошол убадасы менен Закир да Уланды окууга өткөрдү. Өз баласындай эле мамиле кылат. Чындыгында Уландын өзү да зээндүү неме, окуусунда жакшы окуп тартиптүү чоңойду. Улан 3-курсту окуп калган. Бир күнү Аселге келип бир нерсе сурай албай атты. Асел да сезди аны. Уландын көздөрүнө тигиле. "Эмне болду, Уланчык? Бирдеме айтайын деп турасыңбы?" деди. Уландын беттери кызара түштү. Күлүп минтти. "Жеңе, бир нерсе сурасам урушпайсызбы?" Асел Уланды кучаттай чачтарын уйпалап иди. Күлүп, "Сурай кой", деди. "Кичине акча керек болуп атат." "Эмне кылганга?" "Жеңе, байкем айтпай эле коюңуз, бир кызды дем алышта киного кийирип койсомбу дегем. Сүрөткө түшүп, анын туулган күнү экен." "Де, бая эле ошондой дебейсиңби? Кыз сүйүп калдым дечи", деген Асел Уланды дагы эркелетип койду. "Ушинтесиз анан", деген Улан дагы уяла таарынгандай боло түштү. Ошондо гана Асел минтип сурады. "Эмне, чогуу окуган группалашыңбы?" "Жок." "Анан?" "Ошол эле факультетте, бирок быйыл эле жаңы кирди, 1-курста окуп атат." "Кайсы жактык экен? Шаардыкпы же?" "Кара Балта жактан келиптир." "Ата-энесин билдиңби?" "Жок, жаңы эле таанышып атам, ошон үчүн. Киного кийирип анан жакшылап таанышам да." "Аты ким экен?" "Аку деп аташат. Өзүнүн аты Ак Жолтой экен." "Ак Жолтой? Кызык ат экен. Жалгыз кыз бекен? Туугандары бар бекен?" "Бир үйдүн жалгыз кызы го.
Ошондой айтты окшойт. Аябай сурадыңыз го жеңе деген улан терин сүртө тажап кеткенсе де Асел дагы чачын уйпалай кайрылып баратып минтти. Койго куй. Кыз сүйгөн жигитке акча таап берейин. Ии жеңе деген улан чычалай күлүп койду. Колуна акча тийгенде кудуңдап сүйүнүп калды. Бир күнү Аселге шыбырады улан. Жеңе, баягы сүрөттү алып келгем. Көрсөтөйүнбү? Көрсөт да сөзсүз кана. Уялып кысынып атып алып келди сүрөттү. Сүрөткө Ала Тоо кинотеатрынын жанынан түшүптүр. Татынакай кыздын колунда гүл. Экөө гына алып жарашып калат экен. Уланчык, таанышкан кызың Татынакай турбайбы? Экөөңөр жарашып калат экенсиңер. Жактыбы анан? Жакшылап тааныштыңбы? Аку эле аты? Деген Асел суроо үстүнө суроо узатып атып, кыздын сүрөтүнөн көзүн албай турду. Эмнегедир бир саамга тиктеп калды. Бардык нерсени унута түшкөнсүдө. Уланда санаркай тиктеп турду Асел жеңесин. Оюнда эмне деп айтат? Асел жеңем Акунун өзүнөн бир нерсе табар бекен? Чындыгында Акунун жүзү кандай сулуу. Ал баарына жагат. Көрөсүң, Асел жеңеме да аябай жагат. Кокус көрүп калса, Закир байкем деле жактырат болуш керек деген сезимдер орноп турду. Бирок Асел сүрөттү караган бойдон үнсүз. Ал түгүл өңү бозоруп, бир нерсени эстеп аткандай болуп отурганын байкады. Ал дагы үнсүз катып калды. Аңгыча Аселдин көздөрүнө жаш тегерене түштү. Сызылып жаагы ылдый куюлуп кеткенде гана эсине келе калды. Колу менен аарчып жиберди. Жанында турган уланды бир карап алып, бир нерсени эстеп кеткен турбаймынбы? Деди да оор үшкүрүп алды. Татынакай кыз экен. Бир күнү жолуктурчу мага. Карап алталык дедиң, Бир үйдүн жалгыз кызы бекен. Өмүрлүү болсунчу. Асел өзү менен өзү сүйлөшүп аткансыды. Ошо бойдон бир топко ой басып калды Аселди. Көңүлү алакты болуп атты. Дагы бир жолу 9 ай көтөрүп, кан жаны сыздап төрөп туруп, таштап келген кызын эстеп алды. Ал кыздын да ушу кезде 18ге толуп бойго жеткенин эстеди. Таштанбектин ээрчитип алып окууга өткөргөнүн элестетип койду. Өзүнчө кызык десең, кокус баягы сумдан жолуккандай капысынан жолугуп калсак эмне болмок? Болгондо да Таштанбек менен ээрчишип дүкөн аралап жүргөн болсо, анда жүрөгүм жарылып кетет беле. Ал дагы ушул кыздай керилген Татынакай кыз болгондур, Атасына окшош эмес беле мен көргөндө. Турмушун кургудук деген ойлорго берилип алды. Кайра уланга алаксып ойлорун унуткусу келип кетти. Улан менен Ак Жолтой Ала Тоо кинотеатрынын жанынан жолугуп алышып, парк аралап басып жүрүштү. Бир маалда Улан айтты. Аку, жеңем сени көрсөм деп атат. Бир күн үйгө барбайлыбы? Койчу, кантип уят го. Эмнеси уят? Сүрөтүңдү көрүп алып жактырып калды. Жөн эле жолугуп сени менен сүйлөшкүсү келип атат. Үйгө баргың келбесе, балким башка жерден жолугабыз. Иши кылып жолуктур деп атат. Мен деле туура көрүп атам. Байкем менен жеңем аябай жакшы кишилер. Экөө тең түшүнүктүү. Алар менин экинчи атам менен апам деп койсом болот. Анткени мени байкем менен жеңем үйлөнтөбүз деп моюндарына алышкан. Анан менин сендей алтындай кыз менен таанышканымды угуп алышып, кантип көрөлү дешпесин? Билбейм. Көрөбүз да. Бирок азыр эмес, кийинчерээк деген Аку Уландын ийнине башын жөлөдү. Көчүп келгендерине 3 жыл болуп, бияка отурукташып калышкан Керимдер баары бир Айылды самай беришчү. Айыл дагы Таштанбекке таштаган малын да алып келип алган. Таштанбектерге жашаган жерлерин так айтпай келишкен эмелер жүрөктөрү ылдыйлагансып, кызын кооруган санаадан арыла түшүшкөн. Мына Ак Жолтоюн да окууга өткөзүп, жатаканага орноштуруп алганга Керим да Салый да санаалары тынч эле. Бирок баары бир Салыйдын көңүлү көп нерсени ойлоп алып, түпөйүл болор эле. Ал түпөйүл ой эле ушул болчу, Эркин менен Ак Жолтой табышып албаса экен деген. Дегендеги көчүп келген жылдары Ак Жолтой бир топко кабагы карыш салынып, кайгырып жүрчү. Ошол айылдагы мектепте окуп, көнүгүшүп кеткенден кийин гана Кудай жалгап унуткансып калган. Анысына Салый менен Керим ыраазы эле. Бир күнү Салый шаарга келди. Ак Жолтойдун жатаканасында отуруп, кызы менен бир жигиттин чогуу түшкөн сүрөтүн көрдү. Столго чай даярдап аткан Ак Жолтой менен чогуу окуп, чогуу жаткан кызга минтти. Кызым, тетиги сүрөттү алып берип койчу. Ал кыз шакылдаган ачык айрым кыз эле. Сүрөттү алып берип атып, бул болочок күйөө балаңыз. Жакшы бала өзү. 2 айдан бери сүйлөшүп жүрөт, деп калды.
Салы эч сыр билгизбей сүрөттү колуна алып эле карап калды. Жактыбы апа күйөө балаңыз? Деди тиги кыз шакылдап. Мыйыгынан жылмайга Салы. Жылдызды бала экен деп койду. Ошол кезде ашканада жүргөн ак жолтой кирип калды. Шакылдак кыз ага минтибиди. Улан Салы апага жагып калды. Жинди десе, ал сүрөттү эмне алып берип салдың? Кызыксың го, деген ак жолтой Салы апасына жетип барган менен кызарып татарып туруп калды. Анын эмнесин жашырасың? Наоборот, кыз деген апасы менен сырдаш болот да. Мен деле билесиңби? Апам экөөбүз тим эле аяштардай сырдашабыз. Ак жолтой эмне кыларын билбей кетти. Же апасынын колунан жулуп кете албайт. Аңгыча Салы ак жолтойду өзүнө имере тартып, бетинен өп, чачынан жыттап алды. Каралдым десе, бу курбу кызың айткандай, сырыңды мага айтпаганда кимге айтасың? Мунун эмнеси уят? Бала жылдыз экен. Жаңылышпай эле жакшы кол кармашып жүрсөңөр болбодубу? Деди Салы ак жолтойду кучагынан чыгарбай. Уялып кызарып татарган ак жолтой. Аны менен жөн эле таанышып сүрөткө эле түшкөнбүз, деди мукактанып. Уялбай эле кой, алдыңа кетейин, деген Салы дагы жыттап алганда ак жолтой да Салыйды кучактап бетинен өп алды. Кулагына шыбырай. Атам айтпаңыз, деди. Атаң эмне? Жаман көрмөк беле. Жакшынакай күйөө балалуу болот экенбиз буюрса, деп сүйүнчүлөп барам да. Антпеңиз. Койдум, деген Салы борсулдап күлүп калды. Ичине кантип сактамак, үйгө жетери менен сүйүнчүлөдү. Керим, кызың бир бала менен сүйлөшүп жүрүптүр. Ошо, сүрөтүн көрдүм. Баланын ата-энеси Нарындыктар дейт. Шаарда байкеси жеңеси менен турат экен. Аку окуган университеттин 3-курсунда окуйт деди. Ал дагы бүтсө мугалим болуп чыгат экен, деген Салы айтып түгөтө албай атты. Эмки барганда жолуктур дедим. Ал баланын байке жеңеси дагы Аку менен жолугуп, көрүшөлү деп атышкан го. Кийинчерээк деп койдум дейт кызың. Эмнеге антесиң дедим. Баланын байке жеңелери жакшы немелер болсо, жолугушуп турса жаманбы? Тартынбай эле бала чакырса барып жолук дедим. Азыр эмне, илгерки заман жок. Бири-бирин баалап барташып эле баш кошуп жүрбөйбү? Аты ким экен? Улан, деди. Керим менен Салы өзүнчө кудуңдашып атышты. Алар үчүн ак жолтойдон эркин бир отоло алыстаганы кызык болчу. Дагы бир оор жүктөн арылгандай болуп калышты. Себеби ак жолтой дагы эле эркинди ойлоп жүрөбү деген санаркоолору бар болчу. Таштанбек Эркиндин Керимдердин адресин сурай бергенинен тажады. Себеби Керим келип малын жүктөп кетип аткандагы Ивановка деген айылдын Мичурин көчөсүндө 19-үйдө турабыз деп кеткени боюнча издеп барып таппай коюптур. Ошондон баштап из жашырып көчүп кеткени үчүн Керимдерге атайын эле жини келип жүрдү Эркиндин. Айылга барган ак жолтойдун катын поштодон Таштанбек алып катып алганын ким билмек эле. Таштанбек өзү деле Эркин менен ак жолтойдун табышпай калганына сүйүндү. Бирок качан болбосун издөө салып жүргөн Эркин баары бир Керимдерди таап аларын ойлогондой эмес. Эркин тынымсыз издөө сала берди. Оюнда Аку эмдигиче 10-классты бүттү. Керим аталардын колунда бар, мал салдуу эмес беле. Акуну окутуп коюшкандыр. Окутса кайсы окууга өткөрдү экен. Алтыным Аку кандай кыз болуп калды экен? Мени дагы эле эстеп жүрөбү? Же 3 жылдан бери бир таап келип койбойт деп таарынып калып, башка бирөө менен жүрүп кеттиби? Мени сүйөрү чын болсо, өзү деле бир жолу кат жазып койбойбу? Балким кат жазса деле айылдан тийбей калдыбы? Айылга деле жазмак эмес да. Себеби алар көчөрдө мен акыркы экзаменди бербедим беле. Аттестат аларым гана калган. Окууга тапшыраарым белгилүү болчу. Анан аны билип туруп эмнеге кат жазмак эле? Кыз болсо тартынат да. Эркек болгондон кийин бир издеп койбойбу деп жүргөндүр. Ушул сессиям бүтөөрү менен каникулга тараганда айылга кетпей бир топко чейин издеп көрбөсөм, Ивановкага көчүп келбегени белгилүү болду. 2 күн кыдырып чыктым. Керим аталар жөн эле бизден из жазгырыптыр да. Туура эмес көчө, туура эмес үйдүн номерин бергенден кийин белгилүү болуп атпайбы? Бирок
Эмне үчүн менден ушунча качты? Мен эмне акуба татыктуу түгөй боло албайт белем? Болмокмун. Арманда калбай баары бир табышым керек. Жок. Мен каникулга тараганда издейм десем болбой калып жүрбөсүн. Ал дагы окуп аткан болсо, каникулга тарап кетсечи? Жок. Так ушул маалда болгон окуу жайдын биринчи курсун кыдырып чыксамбы? Эмне кылсам? Эмне үчүн Аку менин жүрөгүмдөн биротоло орун алып калган? Эмне үчүн? Мен ансыз жашай албасымды билип турам. Мына 3-курста окуп атам. Кээ бир кыздар атайын эле тийишип атпайбы? Ал түгүл кээ бирөө катта жазышат. Мага биринчи орунда окуумду ийгиликтүү бүтүрүшүм керек. Экинчи орунда болсо Акумду табышым зарыл. Анткени эч бир кыз Акума окшобойт. Ак жолтойдун ажарлуу жүзү, күлгөнү, ичинде кири жок байоолугу, акыл эси эч бир кызда жок. Баары бир аны табам деген сезим бекем орноп алган. Бирок бир чети баш оту менен сабакка киришип алган неме колу бошой албай жүргөн. Бир күнү Ош базарына барып калган. Кокусунан кимдир бирөө көзүнө жылуу учурап кетти. Дене бою дүркүрөп чыкты. Көргөн көзүнө ишенбей ага жакындап барды. Ал Салый болчу. Эки колунда эки баштык. Базардан бирдемелерди алып чыгып келатканы белгилүү эле. Салый апа? Деп алды. Бирок өз үнүнөн өзү чочуп кетти. Салый уккан жок. Остановканы көздөй кетип бараткан. Анын укпай калганына жеңилдей түштү. Андан көрө аңдып кайда турарын билип алгысы келди. Артынан акмалап баса берди. Салый түз эле Ош базарынын аягындагы Шлагбаум деген остановкага барды. Чукулураак барып турду. Арткараак туруп көрүп калбаса экен дегендей кылып жашынып атты. Аңгыча Бишкек Карабалта деген автобус келип токтоду. Салый менен кошо эле 2 кишиден кийин Эркин да автобуска түштү. Эртең мененки сабакка кетип аткан Уланды токтотуп алды Асел. Уланчик, качан убадан аткарасың? Деди. Улан түшүнбөй калды. Кайсы убадан айтасыз? Омей, могу баланы кара. Унутуп калган тура. Акуңду качан чакырып келесиң? Акумду? Баса. Үйгө келгенден уялып атпайбы? Болуптур дейли. Үйгө келбесе да башка жерден жолуктур дебедим беле? Уланчик, бүгүн сүйлөшүп кел. Эртең дем алыш күн эмеспи? Ала Тоо кинотеатрынын жанынан жолугалы. Тааныштыр, сүрөткө түшөлү дегендей бир жакшы кафеге ээрчитип барам. Кана, макулбу? Макул. Дагы көндүрө албай бир шылтоо менен келе көрбө, деген Аселге андан ары эч жооп айтпай чыгып кетти Улан. Асел ал күнү кечке бир башкача абалда жүрдү. Өзүнчө эле алып учуп отура албай, оюнун баары эле эртеңки ак жолтой менен жолугушууда болуп атты. Кечинде Улан келип Аку менен жолугууга убадалашканын айтып келди. Терисине батпай алып учкан Асел Закирге толкунданып: Закир, эртең болочок келин бала менен жолукмай болдук. Улан сүйлөшүп келиптир. Кандай дейсиң? Деди. Мен да барамбы? Дебиди Закир да толкундана. Сен эмнеге бармак элең? Ушу мен менен жолукканга араң көнүп атса, сени көрсө уялгандан качып жөнөсөчү. Болуптур, деди Закир. Асел тимеле тойго барчудай камынды. Кийимден кийим тандайт. Закир: Ой, эмне эле болуп атасың? Тойго барганда да мындай камынчу эмес элең. Болочок келиниме бир көрүнөйүн деп карбаластайсың да, деген суроосуна алактап шашкан Асел унчукпады. Бирок шашкан менен убакытта өтпөй атты. Улам ээндей калган жерден: О, Кудай, мынча эле эмне көкүрөгүм көөдөнүм алып учат. Болочок келинимди көрбөй эле кызымды көрчүдөй болом да я, деп алат да саатты карайт. Тилекке каршы саат жылып койсочу. Ошентип атып араң дегенде убакыт жеткендей болду. Шашып бушуп кийинип алып учуп жөнөдү. Эркин Салый байкап калбаса экен деп автобустун артында отуруп жашынып атты. Эркиндин көзү илинип кеткен экен. Автобус токтогондо көзүн ача калып, Салыйдын ордунда жок экенин көрүп жүрөгү болк эте түштү. Салый жолдон бир жерде калып калгандай элестетип алды. Жок. Толтура баштыктардын араң көтөрүнгөн Салый автобустун алдыңкы эшигинен түшүп баратыптыр. Жүрөгү ордуна келе түштү. Ордунан атып туруп, айдоочунун жанына жетип барды.
кошо түшкөнү баратып токтой калды. Себеби салы түшкөн жер ээн тала болчу. Чоочуп алды. Кокус азыр кошо түшсө салы көрүп калмак. Туруп калды. Автобус ордунан жыла бергенде салы кайда барат болду экен дегендей эки жакты элеңдеп карап алды. Кара жолдун сол тарабы менен кеткен жол бар экен. Ушул айылга барат турбайбы деп ойлоп алды. 100-150 метрдей жыла бергенде эркин кар баластаган киши болуп калды. Байке, токтотуп коюңузчу. Өтүп баратыптырмын. Суранам. Калып калайын байке деп чебеленип иди. Мойну жоон семиз айдоочу эркинге бурула калып бурк кетти. Эмне, уктап аттыңбы баятан? Эми токтотуп коюңузчу байке. Антпесем адашып калам. Хой атаңдын оозуна деп сөгүнүп алган айдоочу асталатып келип токтотту. Рахмат байке, жолуңуз шыдыр болсун деп алган эркин шыпылдап түшүп кетти. Кайра артка жөнөдү. Айыл жакка кетчү жолдун жээгинде турган салыйды көрүп, алыстан акмалап турууну чечти. Аңгыча бир жеңил машина бурулуп, салыйдын жанына токтоп калды. Баштыктардын арткы багажына салып, салыйды отургузду да машина жүрүп кетти. Оозунан алдырган немедей болуп, эркин туруп калды. Элеңдеп эки жакты караган менен бияка бурулчу машинада көрүнбөйт. Жерди тепкилеп иди. Ызааланып, эми бир отоло таппай калчудай көөдөнү көп, көздөрүнө жаш толуп чыкты. Ала тоо кинотеатрына жетмеги бир азап болду Аселдин. Улам чукулдаган сайын жүрөгүнүн түкүлдөгү өзүнө угула баштагансыды. Көз алдында баягы сумдан көргөн Таштанбектин кызы. Ошондогу кыздын элеси көкүрөгүндө бекем сакталып калган. Аңгыча Улан менен анын жанындагы гүл көтөрүп турган кыз экөө көрө калышып, Аселди утурлай басышты. Аларга чукулдай берип, Аселдин шаабайы сууй түштү. Мен эмне жини болуп калганмынбы? Капкайдагын эстеп алып, деп да кобуранып алды. Буту тушала түшкөнсүдү. Бир чети башка кыз болуп калганына өкүнө түштү. Эмнегедир көңүлү муздай түшкөнсүдү. Кантип алардын жанына келип калганын билбей калды. Биринчи эле Уландын жанындагы кыз учурашты. Саламатсызбы? Саламатчылык, деген Асел кыздын бетинен өбүп койду. Өзүн өзү зордоп аткандай болду. Анысына таң калып да алды. Анткени кечетен бери ал түгүл таң атканча уктай албай атып да Уландын жанындагы кыз менен кантип учурашаарына даярдангасып аткан. Кучагын жая, бооруна бекем кысаарын, бетинен кайра өпкөлөп, жалынып жалбаарын элестетип ошого даярданып алган. Бул сапар эмне үчүн анта албай калганына таң кала, антип учурашканын Улан да байкай калып, таарынып калгандай сезип кетти. Аны көз кыйыгы менен карап алды. Жок, бир чети уяла, бир чети сыймыктангандай жылмайып туруптур Улан. Көңүлү жайлана түштү. Бул сизге, кыз кызарып татарып Аселге гүл сунду. Рахмат, деген Асел гүлдү колуна алып Уланга карай. Тааныштырбайсыңбы? Деди. Улан эми чыйралгандай. Эми билесиз да, аты Аку. Баарыбыз Аку деп эркелетебиз, деп тамашага сала тиги кызды Аселге тааныштырды. Андан кийин кызга карап, Аселдин ийнинен кучактай минтти. Аку, сен да билесиң да, менин апам десем болот. Сени тааныштыр деп ак эткенден так эткен Асел апам ушул. Калган катканын менден мурун эле өзүңөр сырдашып таанышып алат эмессиңерби, апа? Деп Улан Аселди өбүп, энесине эркелеген баладай эркелеп койду. Кана, жүргүлө эми. Бир жерден отуруп сүйлөшүп, сырдашып дегендей. Жүрө кой, Аку. Күн мурунтан ойлоп койгон кафеге ээрчитти. Канчалык бой салып, өзүнө аябай жакындаткысы келген менен андай жакындыкты Акудан көрө албай атты. Балким көрөт беле, Аку канчалык тигеле карабады. Карап калса, Аку көзүн алагашын буруп кетет. Сумдагы көргөн кыз болбой калганына өкүнө түшкөндөн бери эбилип жебиле албай атты Асел дагы. Анда санда сүйлөгөндө үнүнөн, күлгөндө күлкүсүнөн окшоштукту издеп атты. Кимге? Кимдин күлкүсүнө, кимдин үнүнө окшош болуш керек эле? Ага түшүнгөн деле жок. Болгону бирөөнө окшош болуш керектей ойлоп алган. Кээде колундагы чыныга же кашыкка тигиле ойлонуп калат. Андайда Улан менен Аку ар кайсына сүйлөшүп калышат. Акыры Асел үшкүрүнүп алганын билбей калды да, аны оңдоп кетмекке ар кайсыны айтып калды.
Aселдин көңүлү алаңды болуп отурганын жаш болсо да улан ар кайсы нерсеге жууруп атты. Акыры бирөөнө окшоштура албаган Асел улан менен Акууну ыңгайсыз болуп отурганын байкай өзүн колго ала калгансы да. Жиндиминби? Ушунча ак эткенен так эте отуруп уландын кызын жолугушууга чакырып алып, анан келе сон эмече бул кыздын жүзүнөн кимдир бирөөнө окшоштукту издеп атканым эмне? Мен эмне? Улан үчүн, уландын келечеги үчүн, анын бактысына жакшынакай акылдуу кыз жолугар бекен. Ошондой кыз болду бекен сүйлөшкөн кызы деп ойлогондун ордуна мен өзүмө тиешелүү бирөөнү көрөйүн дедим беле. Жок, мунум чеки элек. Мен минте берсем, улан эмне ойлойт да тиги кыз эмне ойлойт? Кой, келеси одой эки анчы ойлорумду таштайын. Бечара кыздын өңү деле ажарлуу, кадимки айылдык кыздардын мүнөзү бар экен. Мындай кыздар адептүү болуп, жакын адамдарына күйүмдүү келишет эмеспи? Кой, боюма тартып жакшы сөздөрүмдү арнайын деген ойлорго бериле көңүлү чөгүп турса да өзүн зордой күлө бага сүйлөгөнгө камынды. Бирок жанатан Аселдин эки анжы болуп, бирде жылмая сүйлөгөн менен көбүрөөк ойлонуп атканын байкаган улан чыдай албай сурап ийди. Тамашалай минтти. Мен сизди апам деп койсом эле, болочок келиниңизди көрүп алып, катуу сүрдөп кеттиңизби? Эмнеге эле ойлонуп атасыз? Асел уландан ушундай суроо болорун күткөн эмес. Уланды жылмая карай карбаластай түштү. Сүрдөбөй анан Акум кийин кандай келинчек болду экен деп, анан экөөңөрдүн жетелешип жүргөнүңөрдү элестетип атпаймынбы? Деген болду. Карай берип Акунун кызарып татарып чыкканын көрдү. Чиркин десең, Асел Акудан кимге окшоштукту издеди десең, эгер жакшылап саресеп алып байкаса, билет беле маңдайында отурган уяң кыз кимге окшош экенин. Ушу кызды өзүнө окшоштурууну гана ойлогон жок. Чындап абайласа, Акунун көздөрү, бет түспөлү, кызгылт жүзү атасына Таштанбекке окшоорун байкамак беле. Кырдач мурду, бөйтөйгөн эриндери, кыйгач каштары, чачы Аселдин өзүнүкүндөй экенин сезмек беле. Тилекке каршы анын баарын байкаганда элесте алган жок. Себеби биринчи чукулдап калган кезде баягы Таштанбектер менен сумдан жолуккандагы кыздын жүзүн көрөм деп ойлогон. Ал кыз Кудум Таштанбектин көчүрмөсү сыяктуу болчу. Ошон үчүн экинчиден уялып тик карай албаган Акудан эч окшоштукту таба албай атты. 1 сааттан ашык кафеде отурушуп чыгышты. Асел Акунун бетинен өөп кош айтышты. Баары бир табаарына ишенген Эркин эч кайда кетип кала албады. Автобустун келишин күттү. Аңгыча автобуста бурулуп калды. Ага түшүп чыдамсыздык менен айылга жетишин күтүп жүрүп отурду. Айылга чукул келгенде байкады. Чоң эле айыл экен. Айылга киргенден кийин эле биринчи остановкадан түшүп калды. Түшкөн менен кайда басарын билбей башы ката түштү. Жок, мынча болду, мен издешим керек. Көрбөсөм болот эле. Салый апаны көрдүмбү? Көрдүм. Баары бир табам. Түтүнмө түтүн кыдырып издесем да табам. Кап, жана эле эмне болсоң ошо бол деп туруп бир жакка бараткан немедей болуп жолуксам болмок экен. Жүгү деги оор экен. Жеткирмиш болуп ээрчип алсам мени кет демек беле. Капысынан ээрчип барып билейин дебедимби жашаган жерин. Мейли, табам баары бир деп кобуранып алды. Биринчи эле башындагы үйдүн дарбазасына жетип коңгуроосун басты. Иш жактан улгайган аял чыгып келди. Ким бул? Ким керек сага? Апа, мен айылдан келдим эле. Биздин бир туугандарыбыз көчүп келген ушул айылга. Кайсы көчөдө жашарын билбей атам. Сиз билбейсизби? Көлдүктөр, орта жашап калган Керим Салый деген кишилер. Бир кызы бар, 10 классты бүткөн, дебийди шыпылдап. Тигил аял эстей албай биртке турду да башын чайкай шыпшына минтти. Уулум, чындыгында андайларды билбейт экенмин. Бул айылда ар кайсы жактан көчүп келгендер көп. Алардын келгенине канча болду? 3 жыл болду. Анда көп убакыт болгон тура. Ушул тегеректе жашаса эмдигиче билмекмин. Башка көчөлөрдүн биринде эле болбосо, балам, ар кошкон эл болсок, кимди ким тааныйт? Ырас, атайын издеп келипсиң, сураштырып көр кагылайын, деген аял кайра үйүн көздөй басты. Эркин дагы 3-4 үйдөн сураштырып көрдү. Тилекке каршы эч дайым билбей койду. Аңгыча көчөдөн келаткан бир салаваттуу кишиге жолугуп калды.
алдынан утурлай басып, кол сунуп учурашты да минтти. Агай, айылдан келген үй бүлөнү издеп жүрөм. Ушул жерлик болсоңуз, балким билерсиз. Теги киши Эркинди суроолу тиктеп калды. Эркин Керимдер жөнүндө айтты эле, ал киши да билбей койду. Кетип баратып Эркинге минтип калды. Жигит, сельсоветке барып көрсөңчү, балким ошол жактан билесиң. Келгендерине 3 жыл болсо, ошо жакта учету бар да. Десеңиз, рахмат байке, деген Эркин сүйүнүп кетти. Ал кишиден сельсоветтин адресин сурап алды да шашып-пушуп жөнөдү. Эркин барганда сельсоветте эч ким жок болчу. Жумуш убакысы бүтүп кетип калышкан эле. Пол жууган аял гана жууп тазалап жүргөн. Башка чапкан немедей болуп кайра чыкты. Бирок эртең эле жумуш убактысында сөзсүз келип сураштырууну ойлоп алып, кайра шаарга кетчү автобустун остановкасына чыкты. Күн төбөдө чакыйып, жайдын ысык күнү мээ кайнатат. Керим менен Салый көлөкөдө чарпаяда чай ичип отурушат. Керим майкечен, жеңил шымчан, жылаңайлап отурат. Салыйда жука халатчан улам терини арчып коет. Чиркин, чүйдүн ысыгы тим эле сызгырып ийет го кишини. Түштөн кийин күн салкындаганда барып бакчага суу чыкпасам, деди Керим. Айылдагы биздин огород эмне болуп атат болду экен, деп Салый өзүнчө кобурагансыды. Таштанбек Кудай деп эле чөбүн сугарып чаап алып атат да. Андан көрө үй эмне болду экен десең. Ошону айтпайсыңбы? Эмдиги жылы кайра эле көчүп кетеличи абышка. Бул үйдү сатып ийебиз, деген Салый Керимден жооп күтүп калган кезде дарбазанын коңгуросу чыр эте түштү. Кагылайыным ак жолто келген го, деген Салый шашып-пушуп барып дарбазаны ачканда сыртта Эркин турган. Салыйдын оозунан келмеси ыргып кеткенсиди. Көз алайып көргөн көзүнө ишенбей тиктеп калды. Жакшысыңарбы апа? Дебиди Эркин шашкылактай. Ал дагы сүрдөп турганы байкалды. Эркинди көрүп бир эсе таң калса, бир эсе дене бою удургуй аны жаман көрүп турду Салый. Эми кайдан жетип келди бул бала? Деле жанды койбойт го, деген ойго чырмала түштү. Эркин унчукпай таң калыштуу карап калган Салыйды көрүп көңүлү муздай түшкөн. Аларды башкача ойлоп аткан. Эмнеси болсо да сагынып калыптырмын, алар деле жайдары тосушар. Балким эшикти Аку ачып калсачы, анда эмне болот? Байкелеп мойнума асылсачы, же башканы таап алды экен. Жакшы эле кабыл алышат болуш керек, деген ойлор жүрөгүн эзип, өзүнчө кыжаалат болуп атып, көптөө барып дарбазанын коңгуросун баскан. Эшикти ача берип, жаман көрүп караганын байкамаксан боло, өзүн колго ала калп эле жайдары сүйлөдү. Ден соолуңар жакшыбы апа? Жакшы турасыңарбы? Керим атам үйдөбү? Эч нерсе айта албай эле, кир, дегенге араң жарады Салый. Буту тушалып калгансып, босогону араң аттады Эркин дагы. Эки жакты карай берип кылчактай басты. Аңгыча чарпаяда тасмал четинде отурган Керимди көрдү. Эмне деген кеугам, кандай кабыл алат деген суроолорго чырмалып, жедеп жүрөк заада болуп калган неме дагы бир жолу дене бою дүркүрөй, анысын сездирбегенге аракет кыла Керимди көздөй жөнөдү. Ага чукулдаганда эле Эркин салам айтып ийди. Ассалому алейкум, Керим ата. Алейкум ассалам, деген Керим да бир ишенип, бир ишенбей тургансыды. Бир саамга үнсүз кала түшүп, качан гана Эркин жетип келип, колун сунганда эсине келе түшкөнсүдү. Эркинчик, кайдан? Дегиче Эркиндин колун кармай өзүнө тартып өбүп койду. Ушундай эле, деп мукактана түштү Эркин. Отур, кандай жүрөсүң? Окуп атасыңбы? Окуп атам ата. Айылга барып атасыңбы? Таштанбектер кандай жүрөт? Жакшы жатышабы? Айылга барып атам, анда-санда алар жакшы жатышат. Берки карындашың кайда? Окууга тапшырганбы? Ооба, шаарда окуйт. Де, Таштанбек менен Гүлай экөө эле калган экен да айылда. Бөбөгүм да бар. Бөбөгүм? Эмне? Гүлай төрөгөнбү? Ооба, 6 ай болуп калды. Жакшы болгон турбайбы? Бешик боолору бек болсун. Эркекпи, кызбы? Деп Салый кошула кетти. Эркек төрөгөн, аты Эдил. Сага ийини төрөп берген турбайбы? Болсун дешип, Керим менен Салый экөө тең сүйүнгөнүн жашырбай, өңдөрүнө жайдарылык кире түштү. Чайга кара айланайын, сен да чоңоюп чоң жигит болуп калган турбайсыңбы? Кермурут чыгып дегендей, деп алды Салый. Эркин ого бетер кызарып татарып терге чөмүлүп чыкты. Таштанбекти тартып бойлуу болчу да экенсиң, Эркин, деп Керим да сөз улады.
Айылдыктардан, кошуна колоңдордон ар кимди сурап атты. Эркин да болушунча айтып берип отурду. Ой кемпир, Эркинге сүйүнчү бер. Сүйүнчү айтып келген тура. Күлөй туруп Эркин инилүү болгондон кийин биз жаңы угуп атсак, сүйүнчү бербей койгондо болобу? Деген Керимге баш көтөрбөгөн бойдон Эркин минтти. Жо, жөн эле койгула. Жөн да койчу эле. Тур кемпир, сүйүнчүнү суутпаш керек. Дегенде Салый туруп жөнөдү. Үйгө кирип бат эле акча көтөрүп чыкты. Келип колундагы 20 сомду Эркинге карматты. Чай ичилип атканда ар кайсы сөздөр айтылып бүткөнсүп, дасторконго бата кылышкандан кийин унчукпай отуруп калышты. Эркиндин эмне үчүн келгенин Керим менен Салый экөө тең козгогусу келбей атты. Экөө тең лам деп ооз ачкан жок. Кеп козгошсо эле, мен Акуну издеп келгем, ал кайда, мен жолугушум керек деп кирчүдөй. Анан Акуну таап алып дагы баягыдай экөө биригип алып, сүйөбүз дешип, кайра дагы ажырата албай жүрөбүзбү деген ойдо турушкан. Салый туруп кетип тамак жасап кирди. Керим да ордунан туруп: Эркин, шашпай отуруп тамак ичип кет. Мен сугатта жүрдүм эле, сугатыма барайын, деди. Эркин да ордунан туруп: Тамак деле ичтим эле, деди. Кой, бир келсең тамак ичип кет. Балким тамак бышкан маалда мен деле келип калам. Кулак которуп койбосом, колхоздун бакчасын багып атам. Ошону сугарып аттым эле, деди да кетменин алып байланып турган атына барды. Эркин да кошо басып, Керимдин атынын байлоосун чечип жетеледи. Дарбазадан чыккандан кийин Эркин Керимди колтуктап аттантты. Шашпай отуруп тамак ич, мен деле келип калармын, деген Керим атын теминди. Эркин кайра кирди. Салый күйпөлөктөп тамакка камырып атат. Унчукпай огород аралай басты. Аябай эле чоң огород экен. Үйдүн көрүнүшүнө кызыкты. Керимдердин айылдагы тамына караганда жаңы, чоң, жакшы там болчу. Огороддун теңи бакшактуу, теңинде ар кандай нерселер айдалып, огородко жакшы карашары билинип турат. Бир топко ары-бери басып жүрдү да тамак жасап аткан Салыйдын жанына басып келди. Ар кайсыны сурап отуруп, эптеп Акунун дарегин билиш керек эле. Жанында туруп бир саамга үнсүз эмне сүйлөп баштаарын билбей атты. Акыры сөз баштады. Бул үйдү сатып алгансыңар да? Салый үнсүз баш ийкеп койду. Эркин дагы тилин жуткан немедей туруп калды. Андан ары сөз улаш азап болду. Дагы бир нерсе сураса эле унчукпай койчудай болуп атты. Дагы ары-бери басып жүрдү. Улам Салыйга чукулдап келет да эч сөз айта албай кайра кетет. Акыры чыдабады. Өзүн өзү сөрөп, кыйналып кысталып атып митти. Апа, тиги Аку кайда? Акыры сураарын күтүп аткан Салый дегенде укмаксан болуп койду. Сурап бети ачылып калган Эркин эми кайра сурады. Аку окуп атабы же? Эми Салый Эркинге бурула карады. Өңү кумсарып чыккан. Өзүн зор деп айткансыда. Ак жолтойбу? Биле элексиң баны? Ал күйөөгө тийип кеткен. Эркин уккан кулагына ишенбей делдейип калды. Өңү бозоруп, тилин жуткан немедей бир саамга үнсүз бойдон Салыйды тиктеп турду. Салый, угарың ушул беле, эми уктуң айланайын. Эми ал кызды унут дагы өз жолуңа түш дегендей бир серп эле кумсарган өңү менен карап алып, тамак жасаганын улантты. Башы ылдый муздак сууну куюп жибергендей, дене бою жансыздай, башына да эч нерсе кирбей бир топко тура берди Эркин. Аны көрмөксөн болгон Салый күйпөлөктөп оокат кылып жүрө берди. Аңгыча Керим дарбазаны ачып кирди. Атын көлөкөгө байлап, чарпаяны көздөй басып келатып, шылкыйып отурган Эркинди көрдү. Салыйдан жаман сөз угуп калгандай ойлоп койду. Эч нерсе билмексен боло, терин арчына тасмал бетине отурду. Эркин, кел мындай отур, деп жанын көрсөттү. Шылкыйган Эркин басып келип, Керимдин жанына отурду. Керим Эркинден кандайдыр бир сөз чыгып кетпесин дегендей унчукпай отурду. Аңгыча Салый булоолонтуп тамакты алып келди. Үчөө тең үнсүз тамак жеп атты. Ушундай болмок экен да, бияка келери менен күйөөгө тийип кеткен турбайбы? Буларга эмне? Өгөй кызы күйөөгө кетеби? Баштары оорумак беле? Аку эмне себептен айылга кат жазбай койду? Мындай чыгаар менен эле мени унутмак экен да, көрсө. Балким булар бирөөлөр акча көтөрүп келсе, салып беришти да. Атаңдын көрү, биздин сүйүүбүз тыйынга да арзыбай калат экен да. Мен болсо үмүтүмдү үзбөй күтүп жүрбөймүнбү? Деген ойлорго бериле өзүн унута нестее калып атты.
Бул кезде Салый эч нерсе сүйлөбө дегенсип Керимге жаңсап койду да жанагы сөздү бышыктагансып минтип койду. Көптөн бери Аку күйөө бала экөө да келе элек. Келген сайын силерди айылды кеп кылып калат деп койду. Эркин Акунун атын укканда дене бою удургуй түшкөн менен күйөөсүн кошо угуп, жана түшкөн сезимине суу бүркүлө түшкөнсүдө. Эми бир отоло көңүлү сууй, эми бул жерде отуруш ага ашыкчадай сезилип кетти. Бирок жүрөгү чыдабады. Өзүн өзү зордоп, ичи өрттөнүп баратса да кайдыгер немедей унчукту. Аку кайсы жака турмушка чыкты? Аку? Ал ошончодон алыска кетип калбадыбы? Тиги ат башы жакка деп койду Салый. Ушуну менен ортодогу сөздөр үзүлгөнсүдө. Үн сөзсүз тамак жээр жемексен болгон Эркин бир убакта Керимдер менен кошо бата кылып өйдө болду. Ооз учунан жакшы тургула. Акуга кабарлашып калсаңар менден салам айтып койгула, деди да сыртты көздөй жөнөдү. Жакшы бара кой. Үйдү көрүп алдың, бат-бат келип турсаң, деди Салый. Керим ордунан тура Эркинди ээрчи басып сыртка чыкты. Жакшы калыңыз деген Эркиндин колун кошколдой силке кармап минтти. Эркин балам, бизди унутпай келип тур. Биз деле ушул жакта көпкө тура албайт окшойбуз. Туулган жердин топурагы алтын дешет эмеспи? Кайра эле көчүп кетебиз го. Ушул карындашың үчүн Аку карындашың жаныбыздан окусунчу деп көчүп келбедикпи? Көрсө бекер эле келиптирбиз. Сага да эч нерсе түшүндүрбөй, ылайым бактылуу эле болгулачы. Сөзүн айтып бүтүп электе үнү каргылданып, көзүнө жаш тегерене түштү Керимдин. Дагы сүйлөсө ыйлап ийчүдөй болуп кетти. Эркинди өзүнө тартып бооруна бекем кысты. Далысынан таптап алды да кучагынан бошото бетинен үйүп. Бара кой айланайын. Мен сени өз уулуман кем көрбөйм. Анан ушу маңдайыбызга Кудай берген кызды сендей бир тууганына кантип бермекпиз. Ошон үчүн келе соолукпу эмне Айтор ушинтип жер кезип кетпедикпи? Бизди кечирип кой Эркин балам, деп жаш жута айтып алды. Аз жерден ачык айтып ала таштап, бирок чаргыта сүйлөдү. Унчукпай башы ийкегилеген болуп, Эркин шылкыйып басып жөнөдү. Өпкөсү көбөп чыккан. Ээн талаа болуп, эч ким жок болсо, бакырып ыйлап алат беле жер муштагылай. Каректерин суулай жагы ылдый куюла берген жашты арчей артын бир карап алды. Баягы айылдагы кызыл жүздүү, тоголок келген Керим эмес, арыктап, саал бүкүрөйүп, ийин моюн тарамыштары чыгып, көсөө неме ого бетер шопоюп башкача Керим турган. Эркиндин көзүнө бөлөкчө көрүнүп кетти, күбүрөнүп алды. Сооп болот, өзүңөр кылдыңар. Менден Акуну кызганабыз деп тентип кеттиңер беле. Дайыныңарды айтпай, эми башка бирөөнө берип салып өкүнүп аткан окшойсуңар, Башка жерге келип алып карып кетишиптир. Анан дагы карындашың үчүн деп коет. Сага да эч нерсе түшүндүрбөй деген эмнеси? Акыры ушундай болмок экен да. Кайра эле көчүп кетебиз го дейт. Эми көчүп барганыңардын мага эмне кереги бар? Адамдын көз жашын, жүрөгү оорусун сезбей турбайсыңарбы? Мен эч качан силерди кечире албайм. Акуго жаш эле, эптеп-септеп алдап сооласа көндү да. Көнбөскө аргасы канча эле? Анын үстүнө 3 жылдан бери менин дайыным чыкпаса, балким жанагы немесин да сүйүп алып кеткендир. Өзү деле мени издеп кат жазып койбойт беле? Эмне үчүн антпеди? Менин сагынычым, жүрөгүмдүн кусасы, ыйык махабатым ушинтип эле заматта бир отоло кыйрайт беле? Неге издей албадым мен Аку? Ак жолтой, менин кайсы окууга тапшыраарымды билбедиң беле? Барсаң эле тапмаксың да. Бирок сага да түшүнсө болот. Биринчиден шаарды билбесең, экинчиден сага күйүмүш болгон атайынын карыш жылдырбай койгондур. Ташбоор тагдыр бизди ушинтип кошпой коймок беле, бир далай жерге чейин күбүрөнүп, жини келип жүрүп отурду. Бир убакта остановкага жетип, автобус келгенде түшүп жүрүп кетти. Чиркин десең, убакыттар зыпылдап өтө берди. Студенттердин каникулу бүткөн маал. Таштанбек аялы Гүлай экөө Эркин менен кызын шаарга жеткирип келген. Алардын кийим-кечектерин калтырып, Эркин менен кызын алып, Керимдикин көздөй Таштанбектин машинасы менен жөнөштү. Таштанбек атайын Керимдердикине барабыз деп үй бүлөсүн камытып алган. Алар үчүн атайын бир козусун союп, тоодон кымыз алдырган. Аны укканда Эркиндин кубанычы койнуна батпай калды. Эркин Керимдерди издеп барганын айтып берген.
кантип Салыйды көрүп калганын, кантип кийин таап барганын бир эсе ичи күйүп айтса да, сыр билгизбей айтып берип отурган. Аны уккан Таштанбек: "Кой, быйыл балдарды окуусуна жеткиргенче Керимдердикине бара келели. Алар өзү бир тууганындай көрүп там тарагын огородунан бери бирин экин малы менен калтырып кетти эле, бир барып койбосок уят" деген. Аны уккан аялы Гүлай: "Алар деле келиш керек эле да. Уюн туудуруп, коюн төлдөтүп бердиң эле. Сен деле алардын малын өз малыңан кем эмес багып бергенсиң да. Жок дегенде бир келип, койгокуй, баккан акың болсун деп, жок дегенде козусун союп берип койбойбу? Дарек дайынын билгизбей жоголуп кетишпей" деген. Таштанбек: "Гүлай, ошону да милдет кылабызбы? Чөп чары өзүнүн огородунан болду. Жемди колхоздон алып аттык. Малын колхоздун малчылары бир тыйын албай биздики менен кошо багышып келип атты. Экөөбүздүн эмнебиз кетип аттı эле. Бирок Керим баягында келгенде бир айткан: Таштанбек, там таракты сага ишенип таштап атам. Сага бир уй 5 коюмду калтырдым. Калганынго сатып тияктан үй алып алайын деп атам. Огородду жакшы карасаң, 2 жолу жакшы эле чаап аласың. Өзүңдүн малыңа да жетет. А менин уюм тууса бага бересиң. Тиги койлордун козусун каалашыңдай пайдалана бер. Баккан эмгегиң деле эмеспи? Койдон туяк сурабайм. Башын сактасаң болду" деген. Ал киши Салы эже деле эсти кишилер, өздөрү билет да, деди эле Гүлай сүйүнүп кетти. "Эч ага эле ошентип айтпайт белең. Мына жалгыз уyu 3 баш болду. 5 кою 15 баш болду. Козуларын тийбесең да бир коюн ала келип сатсаң болмок. Эмнебиз короп атты эле дейсиң? Кышкы эмгекчи? Сен такай жумушта жүрөсүң. Кышкы эмгек меники эле болуп атпайбы?" деп кирди эле Гүлайды тыя минтти Таштанбек. "Гүлай, койчу ушундайды. Жаман аялдарча кайдагын айтпай. Эмне бир коюн сатканда эле бир нерсе болуп кетеби? Мына үстүң толо кийим, тасмалың толо тамак, үйүң толо буюм, дагы эмне керек?" Ансыз деле бир чети ичи күйүп, бир чети сүйүнүп туугандар деле айтып атат, малынын бир туягын кемитпей, башына баш кошуп багып атасыңар деп. Чындыгында туугандарына калтырса, алар туягын көбөйтмөк түгүл, калтырган малын жоготмок болуш керек. Ошон үчүн деле алар урушуп талашып тууган ичинде кермур айтышы болмок. Керим байке туура кылыптыр мага калтырып. Эми сыйга сый дейт. Кур кол коймок беле. Баса, эркин айтып атпайбы аты бар экен. Короосунан музоо көрдүм деп. Алар деле башынан колдорунда бар эмес беле. Малданып алышса керек. Коро жайы тамы аябай жакшы экен деп атпайбы? Малданбай койчу беле. Элчилеп аябай деле катыш алышы жок болсо, башкаларчылап улам келин алып кыз узатпаса чыгым болуп, эки башка эмне коромок эле. Анын үстүнө ак жол тоюнда күйөөгө бериптир. Алардан да калыңа мал алышты да, деп алды Гүлай жаман көргөнүн жашыра албай, бетин бырыштыра сүйлөп. Ай аялдар. Ушундайды качан коесуңар, я? Таба эмес тобо дегин, антип бирөөнүн башындагын кеп кылбаш керек. Кой Гүлай, антип саймедерей бербей даярдан. Быйыл барабыз, деген Таштанбекти ой баса түшкөн. Уккан кулагына ишенбегендей бир саамга үнсүз туруп кайра сураган Гүлайдан: "Ой, баса, эмне дедиң? Чын эле ак жолтой күйөөгө тийиптирби?" "Ооба, эркин айтпадыбы?" деп бурк этип койду Гүлай. Ал жанагы боюнча жазыла элегиле. "Кап, окутуп койсо болмок экен. Могул уюн сатса деле окууга өткөрүп койбойт беле?" деди эле Гүлай. "Ошо да, өгөйлүгүң кылат тура. Болбосо окутпайбы, күйөөгө бере калып, калың ала калганга сүйүнбөй. Кызын эркинден кызганып атып, көрөм ошончолук эле башкача күйөө бала күтүп алышканын. Керек болсо бияктан көчө качканы деле бизди Акуну ала калат деп коркконунан болду да", деп буркулдап алды. Гүлайдын Керимдерди жаман көрүп атканы белгилүү болчу. Себеби ал дагы Керимдердин көчкөнүн кызын эркинге бергиси келбегенинен улам деп, эми Акунун башкага тийип кеткенине ичи күйүп аткан. Таштанбек мунун баарын эми түшүндү. Бир эсе кабыргасы кайыша түштү. Көкүрөгүн боштук ээлеп алгандай болду. Ичинен: "Алдыңа кетейин кызым десе, деги өмүрүң бактылуу болсо болду. Башка эмне дейин? Менин колумдагы нерсе болсо баарын кылбайт белем. Окутуп койса жакшы эле болмок. Балким дагы эле ошол кызганычтан улам башкага күйөөгө берип кой. Негизи ал ак жолтой менин кызым экенин билишет. Ошон үчүн бизден качырып жүрүшөт. Кантип билиши мүмкүн?
деген түбү жок санага бата түшкөн. Ошол бойдон калышкан. Анан мынтип жайкы каникул бүтүп, балдарын алышып чогуу келишкен да. Улам чукулдаган сайын Эркиндин жүрөгү өзгөчө дүкүлдөп чыкты. Келбей деле койбой, балким Аку күйөөсү менен отурган болсочу. Кантип аларды карайм. Акунун жүзүн аймалай албай, кучагыма кысып жүзүнөн сүйө албай, эркелетип чачынан сылай албай, кантип гана көрүшөм. Чукул адамдай болуп араң эле баш ийкеп учурашамбы? Жок, антпейм. Эмне болсо ошо болсун. Кучактап туруп эле эки бетинен эки өөм. Көп болсо карындашын өөп атат дер. Бирок жок болот го. Ал эле кайдан ушул учурда күйөөсү менен келип калсын. Аку кандай келин болду экен, деп ойлонуп келатты. Улан менен Аку жайлата көп эле жолугушуп жүрчү. Бир күнү сумдан сүйлөшүшкөн убактары боюнча дагы жолугушту. Улан Акуну имере тартып ууртунан өөп алды. Аку да аста өбө баса беришкенде минтти. Улан, бир нерсе айтсам макул болосуңбу? Айт. Атам, апамдар сени чакырышты. Жүрү, кечке биздикинде болуп кел. Ия, кечке? Деп алып мукактана түштү. Ооба, кечке биздикинде болуп кайра кечинде келе бересиң. Жакын эле да. 1 саатта барсак, 3-4 саат биздин үйдө болосуң, а кечинде келе бересиң. Кандай дейсиң? Кеттик. Мен эми байкем жеңемдер да билбесе кийинип да алыш керек болчу. Ансыз кантип? Башка убакта эле барбайбызбы? Карасаң качып атканын. Сен деле мени тааныштырбадың беле? Анан мен ата-энем таанышам десе качып атасыңбы? Мейлиң, деген Аку таарынган кишидей мурчуйуп койду. Жок, качпай эле, таарынбачы, деген Улан Акуну бооруна кыса кучактай калды. Анда кеттик, үйгө телефон чалып коесуң. Алар кантип каршы болмок эле, туурабы? Деген Аку Уланды дагы тиктеп калды. Бул сапар Улан каршы боло албай калды. Башын ийкебийди. Бай эле ошентпейсиңби? Деп сүйүнүп кеткен Аку Уландын бетинен өөп алды. Анда Ош базарына чейин барабыз. Андан ары биз жака кетчү автобуска түшөбүз, деп сүйүнгөн Аку Уланды жетелей остановкага жөнөштү. Керим Эркиндин карааны узагыча карап турду да кайра шылкыя басып үйгө кирди. Анын салбыраган кебетесин көрүп, Салыйдын да боору оруп кетти. Жанына жакын келгенде минтти. Ботом, эмне шөлбүрөйсүң? Бир жериң ооруп чыктыбы? Же тиги баланы көрүп бооруң ооруп атабы? Керим бир саамга Салыйды тиктеп калды. Көзүндө, байбиче, сен деле билип турасың, сенин деле капшытың аңгырай түштү. Сен да Эркинди көрүп алып айылды эңсей түштүң. Калп эле менин көңүлүмдү көтөрүп атасың. Кантип шөлбүрөбөйм, курган балада кайрылбастай болуп кетти. Аны көрүп, анын ата-энеси айыл кошо эске түшүп кетпедиби? Деген көз караштар эле унчукпай чарпаяга басып келип отурду да үшкүрүнүп алып минтти. Курган бала үнү, сүйлөгөнү, баскан турганы Таштанбектин эле өзү, Кудайга тооба. Эми атасы болсо окшошот да. Ага эмне анчалык ойлонуп, демиш болгон Салый да Керимдин маңдайына келип отурду. Ал да эмнегедир үшкүрүнүп алды. Эртең мененки сөзүн кайталады минтип. Абышка, кой, менин тилимди ал. Быйыл бияктан ооруп жыйуусу бүткөндөн кийин там таракты саталы да айылга эле кетеличи. Ушу Аку менен Эркин баланын аралыгын алыстатабыз деп улгайган кезде жер кезип, тентип жүрөбүз. Эл журт деле эмне деп атат? Мына Эркин Акуну сураганда күйөөгө тийип кеткен деп койдум. Ал дагы түңүлөт. Аку дагы бир мотурайган бала менен сүрөткө түшүптүр. Аны жакшы көрүп калган окшойт. Бир күнү ээрчитип кел дебесем, шаарда бир жеңеси бар экен. Ал бала ээрчитип барып тааныштырыптыр. Эми Аку деле Эркинден көңүлү калгандыр. Экөө кайра табыша койбос. Эркин да эс тартып калыптыр. Кызың деле акылы чолок кыздардан эмес. Ошончолук эле болуп баратса, анда Эркинди чакырабыз да ошого болгонун болгондой айтып салабыз. Керим Салыйдын айтып атканын үнсүз угуп отурду. Бир маалда ордунан туруп баратып Салыйга кылчая. Мейличи байбиче. Суук түшкүчө айылга барып, отун суу камдап аларбыз. Атаңдын көрү, жалгыз кыз да жалгыз кыз. Деп алып жашып кетчүдөй каргылданып алды. Бастырманын астында байланып турган атын чечип алып сыртка жетеледи.
Бүгүн эртең менен эрте турган Салы менен Акунун шырдак, көлдөлөң, кийиздерин күйүп атканын көрүп, таң атпай бакчасын бир сыйра карап келген Керим минтип калды. Байбиче, үйгө конок келчүдөй болуп эмне эле күйүнүп калгансың? Абышка, эмнесин сурайсың? Андан көрө корого суу сээп, бир сыйра шыпырып тазалап кой. Эмне болду анчалык? Деги жайчылыкпы? Жайчылык эле. Акутай бүгүн күйөө баланы ээрчитип келем дейт, дебийди Салы. Апа, ушун тез санан, деген Аку силкип аткан көлдөлөңүн таштай, Салыйдын артына башын ката Керимден уялып кетти. Болсун, мына азыр эле шыпыра коем, деген Керим аттан түшө калып, атын корого жетелеп кирип кетти. Атама мен кеткенден кийин же мен жокто айтпайсызбы? Деген Аку эркелей таарыңасыды. Кара алдым десе, анын эмнесинен уяласың? Мейли, атаң деле угуп көргөнү жакшы. Улан жөнүндө атаңа чет бучкагын айтып, баягы жеңеси үчөөң түшкөн сүрөттү көрсөтүп койгом. Атаң эле сага жамандык тилемек беле, ал балага каршы болчу да эмес. Аку Салыйдын сөзүн угуп отуруп ойлоно түштү. Бир саам бир чекитти тиктей, бир нерсени эсине түшүрүп атты. Анан Салыйдын «Кел, кийизди күбөйлү» дегендей ишарат кылгандан улам эсине келе түшкөнсүдү. Кийизди четинен кармап көтөрүп келатып, Салыйды бир карап алды да: «Атам мага жамандык каалабаса, анда эмне үчүн экөөбүз жакшы көрүшсөк да болбой, эркин байкени сабап, анан бияка көчө качтык?» деди. Салыйдын башынан ылдый муздак суу куюп жибергендей болду. Денеси дүркүрөй түштү. Кудай урган кыз десе, дагы эле унутпай жүргөн тура, деп ойлой ээрдин титирете өзүн зордоп кармап метти. Жаш балдар болсо ал да кандай болуп кетет деп ойлоду да, анын үстүнө эшиктеш кишилер куда сөөк болгондо кайым айтышы көбөйөт, ортодо балдардын ыркы кетет деген элдин сөзүнө да кирип албадыбы? Болбосо мага караганда атаң тим эле сенин көзүңдүн агы менен айланат эмеспи? Алдыңа кетейин, деген Салый Акуну кучактай чачынан жыттап койду. Андан ары минтип улап койду. Мына өзүң айтып атасың, улан деле жакшы бала экен, ылайым экөөңөргө бакыт консун. Бүгүн ээрчитип келсең, атаң деле бар балаңдап калат. Балким экөөң баш кошуп калсаң, улан экөөңө ушул үйдү таштайбыз да өзүбүз айылга кетебиз. Жок апа, кетпейсиңер. Айылдан силерди ким бакмак эле? Деп алды Аку. Эми картайып көзүбүз өткүчө айылда эле болгонубуз дурус окшойт, деген Салый ойлуу туруп калды. Жок апа, кетпейсиңер. Айылда силерди ким бакмак эле? Дегени жүрөгүнө катуу тийди. Заматта жалгыздык, балдарынын жоктугу көзүнө элестеп, аябай карып, баса албай, кароосуз калган Керим экөө көз алдына тартыла түштү. Ичиркенип алды. Мен кетирбейм силерди, өзүм багам, деди Аку. Алдыңа кетейин десе, сени деген кыз дейт. Кыз башка бүлөнүн кишиси болот. Анан ошо башка бүлөдө болуп бала бакыралуу болосуң дегендей. Биз эмне, өлбөгөн күнөтөр да балам, деген Салыйдын үнү каргылданып кетти. Аку Салыйды кучактай калды. Кыз ата энесин бакпайт бекен? Силерди багам деген жигитке гана тием тийсем, болбособу? Көрөсүз го, силерди өзүм бөпөлөп багам. Кара алдым десе, Кудай өмүрүңдү берсе болду, деген Салыйды кучактап турган Аку да митти. Экинчи көчөбүз деп ойлобогула. Макулбу? Макул деңизчи. Бир саамга ойлоно түшкөн Салый бир чети көңүл жубатмакка: Болуптур балам, көчпөйбүз, деди. Мына бая эле ошентпейсизби? Үйдү жыйнаштырып болуп шаарга камынган Аку менен Салый сүйлөшүп атышты. Аку, бирдеме айтайын алтыным. Айтыңыз апа. Баягы күнү эркин келип кеткен. Эмне дейсиз? Коюңузчу. Кантип таап келиптир? Ушинтип эле мени базардан көрүп калыптыр дагы ушул жака келгенимди билептир. Анан сураштырып жүрүп таап алыптыр үйдү. Анан ошол сени сурайт. Ат башы жака күйөөгө тийген деп салдым. Апа, кантип айттыңыз? Эмне үчүн? Чын эле айтпайт белеңиз? Кантип чынын айтмак элем. Сенин минтип улан менен сүйлөшүп жүргөнүңдү билип коюптурбу? Сага бара бермек, анан аны билсе улан таарынмак. Ошону билип туруп кантип? Андан дагы сени издебесин деп ошол жакта айылда жашап атат деп салдым. Апа, эмнеге анчалык? Чынын эле айтпай? Кызым,
Башынан эркин эки өңөрдүн мамилеңерди каалабаган атаң эми эле жактырып кетмек беле. Мен дагы ошону туура көргөн үчүн ошентип айттым. Мына улан алтындай жигит экен. Эми ошол бала менен ынтымактуу болуп, келечекке жакшы тилек менен умтулгула айланайындар. Анан кокус эркин сага жолугуп калса, турмушка чыккам деп кой, эстүү эмессиңби алдыңа кетейин, деп Салый Акууну суроолу тиктеп калды. Акуу ойлуу боло түшкөн. Бирок бат эле унута, жайдарылана түшүп, камынып алып шаарды көздөй жөнөп кеткен. Эми минтип уланды ээрчитип келип, чарпаяда столго жайнатылган тамак аштан алып, Керим, Салый, Улан, Акуу төртөө отурушкан. Улан а дегенде тартынып уялып аткан. Керим менен Салыйдын өз баласындай көрүп, жакынсып, ар кайсы суроону берип, сүйлөшүп атканы үчүн кадимкидей көнүгүшө түшкөн. Күлүп жайнашып отурушкан. Аңгыча дарбазанын жанына машина келип токтоп, сырттан кобур-собур угулду. Бирөө дарбазаны такылдатып калды. Керим туруп, өзүм ачайын, кимиси келди болду экен, деп кобурай дарбаза жакка басты. Салый, Улан, Акуу үчөө эшик жакты карап калды. Ошол кезде Керим дарбазанын калиткасын ачты. Ачканда эле Таштанбек көрүнүп, адатынча бакылдап учурашып калды. Алдыңа кетейиндер, силерди үйлөнгөн деп койгом, буларга сыр билгизбей эле койгула, макулбу? Дебийди Салый. Уялышкан Акуу менен Улан бири-бирин карап калды. Жердин түбүнө гана кирип кеткен турбайсыңарбы? Баары бир таптыкпы? Деп бакылдаган Таштанбек Керим менен учурашып, андан кийин түз эле Салыйларды көздөй басып келди. Салый менен өбүшүп учурашып, андан кийин Акууларды карады да, Акуу, саламатсызбы? Дебийди. Улан дагы, саламатсызбы? Дегиче колун сунду. Таштанбек Акууну бир башкача бооруна кысып, чачынан шуу-шуу эттире жыттап алды. Ден соолугуң жакшыбы айланайын? Деди. Андан кийин гана Уландын колун кармай өзүнө тартып, бул азамат күйөө бала го, деп бетинен өөп койду. Андан кийин Гүлай чолпон кирди. Атайын салыштырган киши Таштанбекке куюп койгондой окшош, чолпон менен Акуунун окшоштугун байкап коймок. Гүлай, Салый Акуулар менен комсоо учурашып атканы билинип турду. Аңгыча аны байкаган Таштанбек Гүлайга минтти. Ой, күйөө бала менен учурашпайсыңбы? Рас, булар да бул жерде турбайбы? Гүлай ошондо гана көңүлдөнбөсө да Уланды өөп койду. Аңгыча баарынан артта Эркин кирди. Ал түз эле Акуудан көз өтүп басып келди. Эркин ооз ачкыч эле Акуу оозунуп, "Кандайсыз, Эркин байке?" деп утурлай басты. "Кандайсың?" деп ооз учунан араң айткан Эркин Акуунун ийининен кучактай эки бетинен өөп алды. Айласы жок эле Салый менен учурашкандан кийин Улан экөө кол алышып саламдашты. Экөө курактары бирдей болчу. "Акуу, алдыңа кетейин, үйдөн көлдөлөң алып чыга кал." Акуу чуркап кетти. Көлдөлөң алып келип, тигилердин алдына салгандан кийин Салый Акууга шыбырады эле. Акуу менен Улан складка кирип кетишти. Таштанбектер жакшы эле Акуу менен Уланды дасторконго чогуу болгонго чакырышты эле, экөө тең болбой койду. Көптөн кийин Уланды Акуу узатып чыкты. Отургандар менен коштошуп аткан Уланды Таштанбек, "Ой, кайда кетесиң? Кой кетпе", деп кирди эле. Бул жерден да Салый ыгын таап кетти. Тиги Уландын да ата-энеси шаарга келишиптир эле. Азыр Акуу кеткен атышкан. Силер келбедиңерби? Бүгүнчө Акуу биякта кала турсун дедик, деп салды. Баятан Эркинди көргөн Акуу эки анжы ойдо болуп атса да, сыр билгизбей жайдарылыгынан жазбай Уланды узатып чыкты. Остановкага келип, автобус келгиче кол кармашып турушту. Качан гана автобус келгенде Улан Акууга минтти. "Туугандарыңарды жакшы узатып алгыла, буюрса жолугабыз да." "Жолугабыз", деген Акуунун бетинен аста өпкөн Улан жылмая тамашалай минтти. "Жакшы кал, келинчегим." Акуу жер карай уялып кетти. "Айтсаң, эмне үчүн экөөбүздү ушинтип үйлөнүшкөн кылып салышты?" "Улан, аны эмки жолукканда айтып берейинчи, Азыр жакшы бар. Үйдөгүлөргө салам айтып кой, бөбөктөрдүн бетинен өөп кой." "Макул, келинчегим, айтканың аткарылат", деп күлө сүйлөгөн Улан дагы бир жолу Акууну өөп алып автобуска түштү. Автобус ордунан жылгыча туруп турган Акуу автобус узап кеткенден кийин гана үйгө басты. Эркин байкеге эмне деп айтам, деп кобуранып алды. Канчалык жер санагансып кыбыраган менен Акуу бат эле үйгө жетип келгенсе де, дарбазадан кире албай бир топко турду. Айласы жок эле да,
Калитканы ачып кирип барды. Чарпаяда баары бажакташып отурган. Акуну көрүп эле таштанбек алыстан кыйкырды. Келе кой Аку, биз менен отур. Азыр, деп башы ийкеген Аку түз эле складка кирип кетти. Бир нерсе көтөрмүш болуп Салыйда келди. Алдыңа кетейин, кетирдиң буланды, деди. Ооба, эмне дейт? Эмне үчүн үйлөндү кылып салышты деп сурадыбы? Сурады. Уят кылбадыңар папа? Эч нерсе болбойт кызым. Кийин баары бир үйлөнөсүңөр да. Коюңузчу апа, эч нерсе боло элек эле. Анан эмне дедиң? Кийин айтам деп койдум. А эмне деп айтам эми? Кишини уят кылып, деген Акуну Салый бооруна кыса, чачынан жыттап бетинен өбүп койду. Анын эмнесине чычалайсың? Жөн кой, эркин деле түңүлсүнчү. Эми эркиндин деле маңдайында бирөө тургандыр. Сыр билгизбей эле кой кызым. Макулбу? Жүр, тигилер менен отур. Отурбай эле коеюнчу апа. Эми ар кайсыны сурай беришет да. Кайындарың кайсыл жактык десе, эмне деп жооп бермек элем? Ат башынын өзүндө турабыз деп койбой жаның жокпу? Алар ат башынын кимисин таанымак эле. Көп сүйлөшпөй да кой. Ошентип кутуласың. Анча-мынча сөз болсо мен куткарып кетем, алдыңа кетейин. Баса, апа, тигилерди үйгө кийирбейбизби? Чарпаяга эле отургузуп коесузбу? Баса десең, деген Салый кайра жөнөдү. Тигилердин жанына барып, Акум айтып атпайбы? Элди эмне үчүн ички үйгө кийирбей атасыз деп. Чай ичип алып үйгө киргиле эми, деди. Ичинен көп нерсени ойлоп, өзүнчө мыжылып алган менен Таштанбек сыр билгизбей сүйлөп отурду. Бул кезде ар биринде ар кандай ой бар эле. Сыртынан билгизбеген менен Керим да санага батып кетип атты. Бир гана өзүн алаксыткан нерсе Салыйдын ак жолтой менен уланды, үйлөндү деп койгон эле. Болбосо Таштанбектерди көрүп иренжи түшкөн. Бүт үй бүлөсү менен келгени көңүлүнө башкача ой алып келген. Жакшы ой ойломокпу, баарлап келип ак жолтойдун колун эркинге сурачыдай туюлуп кеткен. Азырда Аку менен уландын калпы чыгып калбаса экен деп атты. Ушул кезде эркин сөз чыгармак түгүл башын өйдө көтөрбөй атты. Ичи туз куйгандай атышып, ак жолтойду кайдагы бирөөнө тарттырып ийгенине өзүн күнөөлөп атты. Мен кат жазып коюп эле жүрө бербедимби? Жооп жазбаса да болбой эле барсам болмок, издесем болмок кайда экенин. Окууга да көбүрөөк алаксып койбодумбу? Кантип эле таппайт элем. Бирок ушу Керим атанын каршылыгына чыдайт белем. Чыдамакмын. Тиги бала деле мен сыяктуу мен курду бала турбайбы? Демек, мен деле Акуну ала качып кетмекмин. Эмне кыла алышмак эле? Айласыз макул болуп отуруп алышмак да. Менин атам апамдар го Кудай деп макул болушмак. Анан атам Керим аталардын алдына келсе, булар деле макул болушуп кечирим кылышпайт беле? Эң башкысы биз бактылуу жашап кетсек, алар деле сыймыктанышмак. Биз татынакай бала бакыралы болсок, биздин балдарды жетелеп, бу кишилер деле сыймык менен, урмат сый менен жашашпайт беле? Балким азыр деле кеч эместер. Аку мени унута элек болуш керек. Мени дагы эле сүйөр. Эгер Аку мени сүйсө, жанагы бала менен капысынан баш кошкон болсо, бири-бири менен сүйүшүп күйүшпөй кантип түбөлүк жашамак? Ошондой бири-бирин сүйбөй баш кошкон жашоо кантип болсун? Мен баарына кайыл болот элем, эгер Аку эле макул болсо. Ооба, ушундай кылыш керек. Жолдошуна түшүндүрөбүз. Ал деле түшүнөт да, мен аракет кылышым керек, деген ойлорго бериле дасторконго бата кылышканда Акуга жолукканы складты көздөй басты. Ак жолтой тамак бышырып аткан. Ойлогон эмес, эркинди кирип келерин. Сырттан баш баккан эркинди көрүп селт этип алды. Ошентсе да сыр билгизбей оокатын кыла берди. Тене бою дүрдүгүп бир башкача боло түштү. Заматта көп нерсени ойлоп алды. Көмөкөйү көп, жүрөгүндөгү сагынычы, кусалы козголуп чыкты. Ал жерден эркиндин көкүрөгүнө бой таштап, «Байке, бул эмнеңиз? Ушинтип эле унутуп коймок белеңиз? Мен сизди сүйөрүмдү эсиңизден чыгарып салдыңызбы? Канча күттүм? Түшүмдөн кетпедиңиз. Ойгонсом элесиңиз көз алдымда жүрдү. Бирок бир дагы дайыныңызды билгизгиңиз келген жок. Түңүлтүп салдыңыз. Азыр эмнеге? Эмнеге кеч жолугуп, кайрадан сезимди дүргүтүп, кусалыгымды козгоп атасыз? Баары бир мен сизди жакшы көрөм, сагындым, Эркин байке, деп көз жашын жута айтып алмак. Бир чети Эркинден да ошону күттү. Аку, алтыным, жок дегенде бой салышып, кучакташып коелучу, сагындым сени, деген сөзүн самап кетти. Эркинди жал-жал карап алды. Жок,
Эркин ак жолтойду караган менен эмнегедир мостоюп турган. Ал түгүл өңүндө муңаюу бар эле. Анын андай өңүн көрүп ак жолтойдун денеси муздай түшкөнсүдү. Заматта эмелеки көңүл эңсөөсү, алып учкан жүрөк каалоосу кайдадыр учуп кеткенсиде. Эч сыр бербей, дагы эле бир нерселерди кылмыш болуп калды. Эркин ичкери кирди да арыта турган отурушка көчүп басты. Дагы эле үнсүз. Бир сөз менен баштайын дейт, батына албайт. Аңгыча өзүн өзү зордоппу, Айтор ийини менен оор үшкүрөө сөз баштады. Аку, ушундайдачы, турмушка чыктым да. Аку укпаган немедей өзү менен өзү боло берди. Бирок ички сезими эзилип, мыжылып аткан. Заматта тырмакчанын ичинде күйөөсү Улан көзүнө элестей, аны менен Эркинди салыштырып алды. Ким билет, мектептеги окуп жүргөн кез болсо, азыр Эркин өзгөчө көрүнүп, ага теңдеш адам жоктой сезилер беле. Бул сапар таптакыр башкача боло түштү. Унчукпай ийини менен оор күрсүнө, абышкадай сүйлөгөн, узун бойлуу, кең далылуу, өткүр көздүү Эркинге караганда арыкчырай келген, кыялкеч, ак жумал жүзүнө ичке, сыйда муруту куп жарашкан, ар дайым жүзүнөн жайдарлык кетпеген, кээде шайыр, кээде кыял менен обологон, калбат мүнөздүү, кээде таптакыр эле жаш баладай ойнок Улан төөчөлүк өйдө сезилип кетти. Аны эстеп алып жүрөгү туйлап, жок, башкача ой ойлоого болбойт. Рас, Уланды ушунча жакшы көрүп калыптырмын. Эми кайра эски жарамы ырбатып, Эркин байке менен мамиле түзүүнү ойлобошум керек. Апам туура айтат, Эркин байкеге да бирөө тургандыр. Жашынакай бир кыз туш келер. Эркин байкени канчалык жакшы көрүп турсам да, баары бир ага жөн эле байкем катары мамиле кылышым керек. Анын үстүнө атам деле Эркин байке экөөбүздүн баш кошконубузга макул эмес да, деп ойлоп алды. Эркинди көздүн кыйгы менен карап коет. Ал жертиктей жанагыдан кийин сөз да улабай, күчүн үшкүрүккө чыгара үнсүз отурат. Бир маалда ак жолтой бышып кетти белем, же атайын эле сөзгө тарткысы келдиби, Айтор минтип калды. Эркин байке, окууңуз кандай? Окуу жакшы эле. Өзүңчү? Эмне үчүн окууга тапшырган жоксуң? Окууга тапшыргыча турмушка чыккан бат болуп кетиптир го. Ак жолтой калпычы кылган апасына кейип алды. Окуп деле атпаймынбы? Деп койду. Окуп атканын жашыргысы келген жок. Аны уккан Эркиндин көздөрү жайнап түшкөнсүдө. Калп угуп калгансып дагы сурап иде. Эмне дейсиң? Окуп атпаймын дейсиңби? Чын элеби? Кайсындан? Сырттан окуп атасыңбы? Жок, күндүз келе бөлүм, деп келатканда эле Эркин ак жолтойдун сөзүн бөлүп кетти. Сени ат башыга тийип кеткен ошол жакта турушат дегенде айтышпады беле? Сиз келип кеткен турбайсызбы? Биз ошол кезде ошол жакта болчубуз. Анан жаңы эле келбедикпи? Эркинге жан киргендей ордунан тура калды. Оокат кылып аткан ак жолтой менен капысынан бет келише түштү. Ак жолтой Эркинден кыйгай өтмөкчү болду эле. Эркин ак жолтойдун эки каруусунан карынбай калды. Ээн тигип алгансыды. Дене боюн майда калтырак басып чыккан. Аку, чын эле айтчы, үйлөнгөнүңөргө ишенбей турам. Салый апамдар жөн эле айтып койгондур. Эмне үчүн ишенбейсиз? Анда Уланда окуйбу? Сен качан өттүң эле? Мен 2-нчи курсмун, Улан 4-нчү курс. Шаарда Уландын байкесиникинде жашайбыз. Эми ишендиңизби? Деген ак жолтой кекердүү сурап алгансыды. Эмнегедир Эркиндин такып сурап киргени, Салый апасына ишенбей, аны жамандап аткандай туюп, көңүлү кирдей түшкөндөй жек көрүү сезимине берилип кетти. Эркин аны эле салган жокпу, же айтчу сөзүн айтып алгысы келбедиби, калтырак баскан үнү менен ак жолтойдун каруусун силкилдете минтип кирди. Аку, алтыным, сени издеп таап албаганыма мен күнөөлүмүн. Бирок баары бир сен деген жүрөгүм ошо бойдон. Сени сүйөм, Аку, ишен ушуга. Азыр деле кеч эмес. Кел, экөөбүз турмушту башкача жаңыдан, баягы экөөбүз кыялдангандай баштайбыз. Сен эле макул болсоң болду. Мен баарына кайылмын. Керек болсо азыр эле кол кармашып чыгабыз дагы, ата энебиздеги чогуу турат. Биз үйлөнүп алдык. Мындан кийин эч качан ажырашпайбыз. Бизге бата бергиле дейбиз. Эгерде макул болушпаса, анда алыс качып кетебиз. Кетип калабыз. Кайда барышмак эле? Айласыз макул болушат да. Аку, алтыным, сен эле макул де. Ошол гана жетишет. Сен макул десең, кол кармашып алып,
Билесиңби, кандай бактылуу болобуз? Айылдан эшиктештеп Керим атамдар жакшы түшүнүшпөгөндүр. Биз баш кошуп алсак, татынакай балдарлуу болсок, аларды да тимелеби, көкөлөтүп багып алабыз. Бизге ыраазы эле болушат. Алтыным Аку, жок дебечи. Азыр эле макул да. Мен сени ушунча сагындым. Айтчы бирдеме, үнүңдү угайын, Аку. Сөзүн бүтүп бүтпөй денесин майда калтырак басып чыккан Эркин Акуну кучактай аймалап жиберди. Аку да Эркиндин шыбырына, жалынычына, сагынычына, демине, кучагына ээрип алсырай бой таштап баратты беле. Айтор Эркинди боюнан оолактата албады. Бирок Арман-ай, көз ирмемчелик убакыт экөөнү бөлүп кетти. Анткени сырт жакта көлөчүн сүйрөй басып келаткан Салыйдын дабышы угулган. Бири-биринен ажырай берип, эч нерсе болбогондой туруп калышты экөө. Аңгыча Салый кирип келди. Кирип эле ичиндегисин жашыра албады. Эркинге бир тийип алды. Ботом Эркин, бу жерде эмне турасың? Ак Жолтой складта тамак жасап атса, сен кошо жасашмак белең. Кир үйгө, биз азыр тамак алып киребиз. Салыйдын бул сөзү Эркинге катуу тийди. Камчы менен бир салгандан да жаман боло түштү. Салыйды бир тикирее карап алды. Салыйдын да өңү кумсарып, көзүнүн чаары чыгып туруптур. Эркин ошол бойдон Салыйды жаман көз менен карай сыртка чыгып кетти. Ал чыгары менен Салый кобуранып кирди. Бул бала эмне кылып жүрөт е? Түңүлбөйт экен го? Сен жолоо деп айтпайсыңбы? Же мотурайган татынакай бала менен сүйлөшүп жүрүп дагы Эркин менен жакшы мамиледе болгуң келип атабы? Кой балам мунуңду. Кудай жанагы уландан айтсын. Апа, толук билбей эле ушинте бересизби? Мен эмне, Келесоо бекемин? Эркин байке жөн эле окууларымды сурап аткан. Жаман ойлобоңузчу апаке, деген Ак Жолтой уурусу кармалган немедей Салыйга жалбырап жиберди. Эмне? Окуңду дагы айтып салдыңбы Кокуй? Биздин жашырганыбызды ачыкка чыгарып, абийирибизди төктүңбү? Дебиди Салый. Жок апа, кайда окурумду айткан жокмун, болгону окуп атам деп койдум. Апа дейм, жөн эле камсанай бербеңизчи, уланды силерге көрсөтүп алып, анан Келесоо болбосом, эгер минте берсеңиз таарынам, деген Ак Жолтойдун үнү каргылданып кетти. Каректерине жаш айлана түшкөн. Ошондо гана Салый өзүнө келе түшкөнсүдү. Ак Жолтойду бир карап алып, анын көз жашын байкай бооруна кыса калды. Чачтарынан шуу эткизе жыттап алып, алдыңа кетейиним десе, сени таарынтпай калайын каралдым, деге эле айтып атпаймынбы, акылдуу кызым, деген бойдон андан ары сөз улай албай, ал дагы жаш жута каргылдана түштү. Ал түгүл жагы ылдый жаш коюлуп кетти. Жоолугунун учу менен жашын сүртүп алды. Салыйды кучактаганда Ак Жолтой да буркурап ийген. Экөө бир саамга кучакташкан бойдон турушту. Экөөнү тең ажырагыс чырмалган ой баса түшкөн. Ак Жолтой ал оюнун учугун чыгара Салыйдын кучагында туруп айтып алды. Апакебай, ыйламаңызчы, мен силерди ыйлатпай калайын, силерге гана жакканды кылам, ыйламаңызчы, сизди эч качан жер каратпайм. Алдыңа кетейин, алдыңа, жанымды чабайын Ак Жолтоюм, дегенден башка Салый эч нерсе айта албай турду. Бук кылган, чыга албаган ойлору ошол бойдон сакталып калды. Чыга албай түтөп турду. Дүрт эте албай быкшып аткансыды. Кичине эле бир аз дагы сөз болгондо, балким көз жашына да ээ боло албай жарылып кетет беле. Бирок Асел уландын күлүп жайнап киргенин көрүп, ушул бала сүйгөнүнө жолугуп, көңүлү тим эле асманда коя. Бүгүн өзгөчө жолду го. Акусун кучактап алып жылдыздарды аралап кеткенби деп ойлоп атпаймынбы? Деди жайдарлана. Улан да Аселди карап алып, мен сизге бир чоң жаңылык айтып берейинби? Деди. Айт, кулагым сенде балам. Азыр кийимимди которуп жуунуп таранып алайын. Мен бышып кетсемчи? Бышпайсыз, деген улан Аселдин бетинен өп алып бөлмөсүнө кирип кетти. Асел тамак аш даярдагыча улан кийим которунуп, жуунуп, тазаланып чыкты. Анан ашканага кирип, отура электеле Асел дагы сурады. Айтпайсың эми жаңылыгыңды? Улан күлөбага минтти. Акунун үйүнө барып келбедимби? Эмне дейт? Чын элеби? Ботом, мага кеңешип койбойсуңбу? Биз бүгүн жөн эле жолукмакпыз да. Анан Аку айтып калды, апамдар сөзсүз чакырып кел деген деп. Барсам чын эле күтүп атыптыр. Анан айтчы бат эле. Болочок кайната кайнинен кандай кишилер экен? Үй жайчы? Ошол, атасы, энеси экөө тең жакшы кишилер экен.
Жалгыз кыз дешип Акуну жакшы көрүшөт экен. Корожайы чоң, жакшы үйдө турушканын көрдүм. Үйү чоң эле экен, бирок ички бөлмөлөрүн көргөн жокмун. Чарпаясынан эле тамак иштик. Ой, килейген бир үй жайдын ээси, бай абышка кемпирдин күйөө баласы болуп эле жатып калат турбайсыңбы? Анан эмне болду дебейсизби жеңе? Биз тамак ичип атсак сырттан айылдагы тууганы үй бүлөсү менен келип калбадыбы? Аларга Акунун апасы мени күйөө бала кылып тааныштырып салды. Жөн эле үйлөнтүп салышты. Анан мен бат эле кетип калдым. Акудан эмне үчүн үйлөндү кылып салышты десем, аны кийин айтып берем деди. Кызык экен го. Анан ошентип келе бердим деп улан сөзүн бүткүчө ойго бата түшкөн Асел минтип сурап иди. Алар кайдан келишиптир? Көлдөн. Кайсы айыл экенин билбейм. Анысын сураган деле жокмун. Алар кирип келатканда эле апасы силерди үйлөнүшкөн деп салгам дегенде эле уялып кеткем. Эч кимди карай албай да калдым. Складка кирип кеткенбиз. Анан ошол жактан эле кетип калдым. Деген Асел ойлуу отуруп калды. Заматта жүрөгү лакылдап, уландан келген айылдаш тууганынын аты Таштанбек экен деп айтып ийеби деп күткөн. Супсуну суу түштү, бирок оюнда ошолор сыяктуу сезип Таштанбекти кызын элестетип алды. Ошо туугандары жөнүндө кайдан келишкенин кийин толук сурап кой деди уланга. Ал башын ийкеп койду. Ал күнү бапырап конок болушуп, эртеси кетишти Таштанбектер. Таштанбек канчалык Ак Жолтойдун кайындары жөнүндө сурайын деген менен Керимдер сөздөрүн башкага буруп, жооп бергилери келбегенин байкап, ичинен сызып отурса да такып сурай албады. Эркин болсо Ак Жолтойдон толук жооп уга албай арманда калып, тим эле күйүп бышып атты. Канчалык кайра жолугуп, жок дегенде кайда окуурун тактайын десе да, бир чети ал качып, экинчиден Салый карышпаса эле аңдып туруп алды. Ошол бойдон ар кимисинин арманы башынан ашкан бойдон кетти. Айласы кеткен Эркин карындашы Чолпонго айтты. Эптеп сен билип бер Ак Жолтойдун окуган жерин деп. Бирок Ак Жолтой ага да айтпай койгон. Сөзүн чаргытып башка эле бир техникумду жакындаштырып койгон. Биринчи сабак башталган күнү эле улан кирип келери менен чыдай албай сурады Асел. Акунун баягы туугандары кетиштиптирби? Эртеси эле кетишкен дейт. Билдиңби анан алардын дайынын? Аттары ким экен дегендей деп жөн салды сурамыш болгон Аселдин суроосуна улан болгонун айтып берди. Ал айылдаш тууганы көлдүн тескейиндеги айылдан экенин, ал кайсыл айыл, ал эми тууганы болсо Таштанбек экенин айтканда эле Асел алып учуп кетти. О Кудай, ошондой бекен? Сен үйлөнсөң, биз ошол тууганы менен куда сөөк болот экенбиз да анда. Ылайым бат эле үйлөнсөңөр экен. Мени Акунун ата-энесиңкине алып барчы. Алар менен сүйлөшүп билейин. Эгер алардын да шарты болсо, мынча болду, быйыл күздө эле үйлөнтөбүз силерди, деди чебеленип. Коюңузчу жеңе, окууну бүткөндөн кийин эле үйлөнөбүз да. Антпесе кыйналып калбайбызбы? Кыйналбайсыңар. Үйлөнгөнгө шарт болсо эле үйлөнтөбүз. Өзүмдүн колумда болосуңар. Окуп жашаганыңарга шартты өзүм түзүп берем, деген Асел баарына чекит коюп койгонсуду. Дем алыш күнү Акунун ата-энесине барып жолугуп келмей болду. Керим менен Салый укмуш күтүнүштү. Конок үйүн жасалгалап, коро жайды иретке келтиришип, кудум чоң куда күтчүдөй камынышты. Столдун үстүн жайнатып салышты. Айрыкча Ак Жолтой колу колуна тийбей, буту бутуна тийбей чебеленип чуркап жүрдү. Анда-санда Салый чачынан жыттап, чекесинен өп, алдыңа кетейиним десе, ушу сага кайындарың керек экен, деп коет. Ого бетер тамылжый түшкөн Ак Жолтой апасын кучактай калып, апа, ушинте бересиз анан, дейт. Анан айтам да, жаның калбай даярданып атсаң, дейт Салый ого бетер чычалатмакка. Ушу жака келгени биринчи жолу ушундай конок тосуп атсак, анан даярданабыз да, деп сөздү башкага бургусу келет. Анда коро жайды иреттеп жүргөн Керимге унчугат Салый. Атасы, кызыңды уктуңбу? Кайындарым келген атса, анан даярданбайбызбы деп атат, дейт чычалатып. Апа, деп алат Ак Жолтой. Бирок антип айтылган сөз ага жагымдуу болуп аткан. Анда Керим басып келип Ак Жолтойду бооруна кысып бетинен өөп эркелетет. Акумдун өзү эмес, кайындарына биз катуу камынып атсак, анан жыттоочум десе. Деги багың айтып бактылуу болсоң, бизге ошол эле керек. Экөөң жетелешип жээндерибизди жетелетип койсоңор эле болду. Карыганда силердин жакшылыгыңарды көрүп өлсөк, арман жок эле, деп алат. Көзүнө жаш тегерене түшөт. Бурулуп кетет.
Ушул эле кенедей сөздө толгон муң, толгон арман жатканы, жыйылып чыкпай жаткан бук бар экени белгилүү эле. Ошентип алат да сыр билгизбей жайдарлана басып кетет. Мына түшкү саат 12 болуп, улам эшикти карай башташканда дарбазанын коңгуросу чыр эте түштү. Чарпаяда кобурашып отурушкан. Үчөө биринен бири озуп эшикке жетишти. Дарбазанын сыртында Закир, Асел, эки баласы менен анан Улан турган. Киргиле, деп Керим. Керим менен Салый эмнени туюшмак. Кичинеден сеп этип отурушуп, ичимдик кирип, сыр чечишип отуруп калган кезде туугандары, туулуп өскөн айылы тууралуу айтып салышты. Бир гана жери Эркин үчүн качып келдик дешмек беле. Жалгыз Аку үчүн чүйгө ооп келгенбиз деп коюшту. Аны уккандан кийин Закир да, Асел да бир башкача абалда калышты. Нечен жолу Таштанбек кыз багып алды беле деп сурап ала таштады. Анысын туюп, Закир Аселге эрдин ымкап тыйып койду. Үйгө жетишкенде гана уктоочу бөлмөгө кирип диванга кулаган Асел өзүнчө: "О Кудай, акыры жандан бүткөн чүрпөмдү, кагылайын кызымды жыттап алар күн келет экен да. Куда сөөрөй Таштанбек жүзүмдү кантип гана карар экен. Ошол күн бат эле келсе экен, Улан менен Акуну тез эле үйлөнтөбүз", деп алды. Үйлөнүүгө сөз бышып жетилип калган. Эч ойдо жок, Ак Жолтой бөлмөсүндө чогуу жаткан кызы менен чай ичип отурганда Эркин кирип келди. 2 ай бою тынбай издеп таап келген. Бул сапар чечкиндүү келген. Керек болсо 1-2 күндүн ичинде эле алып кетем деп чечип алган. Ал эмес бирөөдөн Таштанбектерге кат жазып жиберген. Катында: "Эгер макул болбосо да Ак Жолтойду алып барам. Ачуу басарга даярданып тургула", деген жазуу бар болчу. Ал катты уруп Таштанбек учуп келерин билди дейсиңби? Ак Жолтой Эркинди жөн эле байкесиндей кабыл алды. Чай берип отуруп эле Улан менен түшкөн сүрөтүн көргөздү. Таптакыр сөзгө келбесин түшүнгөн Эркин тамашаламыш болуп: "Аку, кокус сен ала качып кетсемчи? Анда эмне кыласың? Улан экөөңөрдүн үйлөнө элегиңер көрүнүп эле турат. Калп айтпа, кокус ала качып кетсем таарынбайсың", деп койду. "Коюңузчу байке", деп алды Ак Жолтой. Бирок Эркин ала качып барып ак жолук салынып, Эркин менен көшөгөдө бир болгонун эстеп алып, ары карап үч түкүрүнүп койду. Эркин машинага сүйлөшүп койгон. Бир досу экөө эртеңки күнгө план түзүшкөн. Ак Жолтойду киного киришмек дагы, андан чыкканда эле алып кетишмек. Баардык план ойлорду түзүшүп, көңүлдөрү жайланып калган дос экөө бөлмөсүндө турушкан. Аңгыча вахтадан бирөө чакырып кетти. Чыкса атасы экен. Чоочуп кетти. "Эмне болду ата? Жайчылыкпы деги?" деп алды. Сыр билгизбей баягы эле адаты менен жайдаңдай сүйлөгөн Таштанбек: "Жөн жай эле. Аял алам деп кат жазып жибериптирсиң. Ошон үчүн шашып келдим. Аны бөлмөңөн сүйлөшөлү", деди. Каршы болсо көндүрөм деп көшөргөн Эркин бөлмөгө ээрчитип келди. 1-2 чыны чай ичкенден кийин эле Таштанбек Эркиндин досуна мintти. "Балам, Эркин экөөбүз сүйлөшүп алалычы. Сен..." Түшүнгөн досу чыгып кетти. Таштанбек көпкө чейин сүйлөй албай атып жанында отурган Эркинди бооруна кысып алды да сөз баштады. "Уулум, эми сенин акылың жетик, ой жүгүртчү маалга келип калдың. Сен да эркексиң. Ошо эркек болгонуң үчүн сени менен ачык сүйлөшүп, кенен чонон сырдашайын деп жетип келдим. Сөзүмдү бузбай аягына чейин ук. Акылыңа сал, таразала. Анан мени күнөөлөсөң, жиниң келсе өзүң билерсиң. Болору болгон, боесу канган. Эми кеч боло электе баарын айтып коюшум керек. Эмне болсо да баары иште калсын. Мен бир кезде шаардан бир кызды таап алгам. Анда сен төрөлөк болчусуң." Эркин муюп, улам эмне жаңылык угам деп күтүп атты. Таштанбек улам оор үшкүрүнүп алып сөзүн улап атты. "Ошентип сени жаңы төрөлгөн карындашыңды, апаңды кыя албадым. Айла жок шаарга келбей калдым. Анан кыскасы ал төрөгөн кызын биздикине алып барып таштайм деп жаңылышып, Керимдердикине таштап кетиптир. Ак Жолтой сенин аталаш бир тууганың", дегенде ансыз да сөзгө түшүнө баштаган Эркин: "Ата, мурун эле эмне айткан жоксуз? Ушундай беле, деп алды. Атасынын кыскан көкүрөгүнө башын жөлөп, кудум 6 жаш курагындай букулдап ыйлап атты. Эркиндин жатаканасын таап келип кеткенин Салыйга эртеси эле угузду Ак Жолтой. Салыйдын шайы ооп отуруп калды. Көгөрүп татарып кара терге түшүп атып, көптөө барып өзүнө келди. "Бул шумдукту сезгем. Түндө ошол желмогуз бала түшүмө кирип аткан. Ал сенин артыңдан калбайт экен кокуй. Эмне кылам я?
Ошол бала түшүмө кирген үчүн таң атпай сени көздөй жөнөбөдүмбү кызым? Деп улам үшкүрө сүйлөп атты. Суу берип чекесине нымдуу чүпүрөк басып атып, араң эс алдырган Акжолтой ал сөздү айтып алганына өкүнүп алды. Экинчи ал сөздү козгогусу келбей калды. Бирок Акжолтойдун салып ийем дегенине болбой, өзү чыккан салый көчөдөн телефон чалды. Алло, Асел, кудагыйымсыңбы? Сага тез жолуксамбы дедим эле. Жайчылык эле. Асел салыйдын айтканы боюнча аны таап келип үйүнө ээрчитип барды. Үйүндө аркы беркини сүйлөшкүчө салый чыдабай кетти. Айтып салды. Балам, таң улаганым эмес, бирок ушундай болуп атат. Даяр болсоңор 2-3 күнгө жеткирбей эле келиңерди кийирип алгылачы. Эмне болду анчалык кудагый? Эмне болсун, баягыда сага жакшылап айткан эмесмин. Эми айтпаса кеч болуп калган атат. Аны бирөө ала качып кетчүдөй. Ала качып? Ким экен ал ала качкан аткан? Албы? Ай Кудай, ай. Эми кантип айтам? Ал жанагы Таштанбектин баласы. Кокуй, силер бир тууган болсоңор делеби? Кеп ошондо болуп атпайбы катуу күн? Керим менен Таштанбек кошуна эле болбосо, бир тууган деле эмес алар. Алар бир тууган болбогон менен деп андан ары айта албай, салый бир топко солуктап ыйлап алды. Бир шойкомду сөздү күткөн Аселдин көзүнө да жаш тола түшкөн. Бир топтон кийин гана өзүн араң колуна алган салый минтти. Арман күн ай, бу шорду башым туяксыз болуп калгам. Кудай мени куу шыйрак кылып койгон, төрөгөн эмесмин. Кептин баары ушунда Арман. Кудай урганда жанагы Эркин менен Акжолтоюм бир тууган болуп атпайбы? Аны билбей Эркин ала качам деп болгондо да Эркин менен Акжолтой аталаш бир туугандар. Ошондой кудагыйым. Аны башка бирөө Таштанбектен төрөгөн келин таштап кетсе алып алганбыз да куураганда. Менде каты бар. Айланайын Кудай. Ушундай болмок. Ушуну күткөм. Кудайыма ыраазымын. Менин да үнүмдү Кудай укмак экен да. Деп буркурап ыйлап ийген Асел салыйдын көкүрөгүнө бой урду. Салый алгач түшүнбөй калды. Эпилог ордуна. Таштанды кыз, бакма кыз экенин Акжолтой өзү да, улан дагы бала бакырасы болуп билишкен эмес. Акжолтой 50дөн өтүп очор бачарлуу болуп калган кез эле. Асел 70ке чыгып калган кезде катуу оорудан улам каза болгондо, өмүр бою Аселди кайненесиндей сыйлап урматтаган Акжолтой Аселдин сандыгын ачып, ичин аңтарып атканда, Асел салыйдан алып катып койгон катты Акжолтой өзү таап алып окуп алды. Катты колуна беке мууштаган боюнча «Энекебай!» деп бир чаңырып бетин апчып алды да көзүн сүзө көшүлгөн бойдон жыгылды. Чыгарманын аягы. Каналдын өсүп өнүгүшү үчүн подписация баскычын басып коюуну унутпаңыздар.